Мырза. Келдіңіз. Жақсы, келіп қалдыңыз. Қандайсыз? Ақырбақтарда Чолпонада жалаң өлкө башчыларын кабыл алыптыз. Ида кабыл аласыз. Анан ара жолдо бизге убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Эми пресс катчымдыгы айтып калды. Али Мырза ушинтип жакшы кенен маек берсе болот эле. Курч суроолорум бар, анан ыңгайсыз суроолорум бар деп атат деп. Анан айттым эми мына Али Мырза эми мындай өзү реалдуу жүргөн, анан калыс жүргөн жигит эле, анда болду анда берсе берейин анда. Жигит калып бере жатат. Ма кофе айтып болгон. Анда эмесе маегибизди баштайлы. Алгачкы суроомду мына коомдо акыркы күндөрү талкуулап аткандан баштасам. Азыр интернетте Кумтөрдү мурда башкарып кеткен Теңиз Бөлтүрүк аттуу киши мен Кумтөрдү алып келдим эле, Кумтөрдү кайтарып алыш боюнча идеясы дагы, иш планы дагы, алгоритмдердин баардыгы меники эле. Анан кийин мени иштен кетирип туруп, баалабай да, барктабай да коюшту деп катуу таарынычын билдирип атат, улам пост жазып атат, улам видео кайрылууларды чыгарып атат. Ушундан баштайлы, эмне үчүн Теңиз Бөлтүрүктү ушундай баалабай койдуңуздарбы, барктабай койдуңуздарбы? Мен эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги тооген адисимин деп өзүн көрсөтүп атат да, айтып атат. Эми Али Мырза, кече жакында бир ыр чыкты го, билесизби, билбейсизби, уктуңузбу, укпадыңызбы? В общем, сырымды айтып, ачылайынбы, же арманымды айтып, бакырайынбы деген бир эки сабын жаттап калдым эле да. Анысыңарындай не кылайын, мындай бир майдалап, жакшылап жооп берейинби, же чогуп эле үстүртөн мындай токотер жерин айтып жооп берейинби? Ошону айтыңызчы. Чынын айтканда, Кумтөрдү ким кантип кайтарганын, ким кандай өмүрү менен үй бүлөсүнүн коопсуздугун тобокелге салганын эл негизи билет. Бирок эс тутум деген кыскараак экен да. Мен жакында ошол 2012-жылы ошо сиз жетектеген комиссиянын жыйынын көрүп чыктым. YouTube'дан кирип көрүп калып, анан кызыгып кетип, бир 7-8-10 саатка жакын жыйын болуптур да. Анан чынын айтсам мен шок болдум. Ошол мезгилде биз жазганбыз, ошол канадалык компания Кумтөрдөн кантип акча уурдаганын, алтындарды уурдаганын, киреше таппай калдык деп 2010-жылга чейин кыргыз тарапка дивиденд бербей койгонун, жана башка баардык манипуляция, биздикилерди кантип паралаганын, акцияларыбыздын катышы кантип түшүп кеткенин. Анан мен үчүн деле кайра жаңылык болду да, мына ошол 14 жылдан кийинчи. Ошон үчүн мен суроону кайра берип атам, мындай кененде айтып берсеңиз абдан жакшы болот. Мен жеке эле Кумтөр үчүн эмес, Кумтөр боюнча эмес, мен жалпы айтып атам. Мага пресс катчым айтты да 30га жакын суроосу бар экен деп. Анан мен айттым, эмне суроо экенсиң, бүт тармак боюнча дейт. Анан мен айттым, мейли келсин, андай Мали деген жигит эми баягы өзү реалдуу жүргөн жигит эле, мындай калыс караган жигит эле деп анан эме кылдым. Ошон үчүн сурап атам, жалпы эле суроолорго деп атам. Майдалап жооп берейинби, же токотер жерин айтып эле? Сизде убакыт болсо, бизде убакыт бар. Анан эл да күтүп атат бул суроолорго жоопту. Ошо эл күтүп атса, анда мен мейли толук майдалап анда жооп берейин анда. Так, анда биринчи Кумтөр маселеси боюнча өзүңүздөр билесиздер да, элдин баары эле билет, мен аган жооп деле бербешим керек эле, сиз сурап калгандан кийин мен жооп берип коюшум керек. Кумтөр бул Ысык көлдүн чыгыш жагында жайгашкан, билесиңер, өзү бул дүйнө жүзү боюнча жетиликке кирет. Алтындын запасы боюнча 1000 тонна алтын запасы бар болгон. Анын эми азыр жарымынан азы калды. Анткени ошо акыркы 30 жылда баягы Кумтөрдү казып, ташып кете берип, азыр ошо жарымынан азыраак алтын калды да. Анан бул Кумтөрдү мен өзү депутат болгонго чейин эле Кумтөргө 4-5 жолу барган адаммын. 2005-жылга чейин. Бизнесте жүргөн мезгилдерде, анан банктарда мен банкта баягы совет директоров деп коебуз го, ошондой мүчө болгом. Ошол мезгилдерде кыдырып барып жүргөнбүз. Өз көзүм менен көрүп жүргөнмүн. Мөңгүлөрдү кандай талкалап атканын, кантип ушу башка жака көчүрүп атканын бардыгын талкалап эле. Мөңгүнү көчүрүп койсо ал мөңгү туруп калбайт да, ошол жерде эрип жок болот. Анан кийин алтынды, эң негизгиси биздин кыргыз элинин байлыгын кантип талап тонуп кетип атканын мен өз көзүм менен бала кезимден бери көргөм.
Анан Кудай маңдайга жазып 2005-жылы депутат болуп келип калдым. Ошол күндөн баштап көтөрдүм. Көтөрүп баштадык. Исабеков деген депутат эле ал убакта Жети өгүздүн депутаты. Эми мен Жети өгүз округунанмын. Мен комиссиянын башчысы болоюн деп барып туруп, комиссиянын башчысы болуп Кумтөрдү текшерип келди. Ал алып чыкты ал убакта 2006 экен, 2007-жылдар экен. Бирок эч жыйынтык чыккан жок. Эч ким көңүл бурган жок ал убакта. Анан 2007-нин аягында бизди депутаттар таратып ийди парламент. Билесиңер ал убакта. Анан 8 ай бош жүрдүк. Бош жүргөндөн кийин 2008-жылдын жай айларында мени комиссарлык болуп бер деп сунушташты. Комиссар болдум дагы, анан кийин ошол мезгилде анан көбүрөөк документти топтогонго маган мүмкүнчүлүк ачылды. 2,5 жыл комиссар болдум. Ошондо августка чейин, 2010-дун августуна чейин. Анан август айында ал убакта убактылуу өкмөт келип калбады беле, революция болуп. Арыз жазып берип кетип, анан мен депутаттыкка кеттим. Ата журтту түптөдүм, офис ачтым, Бишкек республиканский штаб Чүйдү штабка жайгаштырдым дагы, анан аябай катуу иштедик дагы. Ата журт 28 орун менен биринчи орунду алып келдик. Ошондо таң калып калды элдин баары. Ата журт бизге эми Бакиевчилер деп Бакиевке чаптаганга аракет кылды. Бирок эми баягы биз алдык. Биринчини алып келип анан парламентке келип калдык. Ал убакта күздүн күнү биз келгенден кийин конституция өзгөрдү дагы, парламенттик, президенттик деп туруп, баягы баш мыйзам өзгөрбөдү, башкаруу системасы өзгөрдү. Парламент күчтүү болуп калды. Ошол мезгилде анан калган каткан документтерди топтодум дагы, анан 2011-жылы анан комиссия түздүрдүм парламентте. Түзгөндө мени өзүлөр сен ушуну демилгечи болдуң, эми сен башына тур деп туруп, баягы 15-16 депутат мени председатель комиссия кылды. Төрагасы комиссиянын. 4 айдын ичинде мен бүт текшерип чыктым дагы, анан парламентке келип туруп кагаздарды таштадым. Мынакей алалы давайте. Албасак болбойт. Мына биздин байлыгыбыз кетип атат, миллиард доллар. Дигил бай орустар айткандай протянутой рукой туда, то сюда, албе дай эле деп отурабызбы өмүр бою. Мына бизде өзүбүздө жатат байлык деген. Алалы десек эле жок, баягы мафия, ал убакта президент, премьер өкө тең тигил тарапта. Анан биздин өзүбүздүн дагы илгертен бери иштеп келген жарандарыбыз бар. Центеранын акцияларын алып койгон Кумтөрдүн, Центеранында эми баягы акционерлери бар. Алар да колунда күчтүү. Мен жалгыз бир депутатмын. Эми партиялаштарым колдоп турду, мындай кыйкырып микрофондон башка. Чын жүрөгү менен баягы мага болушуп, өлсөм өлөйүн, камалсам камалайын деп чыккан бирөө болгон жок баягы. Анан кийин ошентип отуруп анан болбой калды. Баягы мен бардык жолдорун көргөзүп келдим. Мына акыркы 21-жылы алган жолдорду көргөзүп келдим. Мына ушундай кылалы деп президентке киргизгенибизде, "Не, сен эле өзүнчө эле балекет болуп кеттиңби? Болбойт ал. Эл аралык компания буга тийбеш керек" деп. Ошентип тескерисинче болуп калды. Мен ошо жыйынды көрдүм деп атпаймынбы? Азыр менин артыман башка комиссия түзө коюшту. Темир Сариевди койду алып барып. Ошону айтайын деп атам да. Кайра барып текшерип келе калсын деп. Барды дагы баягы неменин баарын жылмалап, жымсалдап алып келип туруп анан кайра отчет бермиш болуп, болду калды ушу бойдон деп эле калтырып коюшту. Эми мафия деген мафия экен да, бул Кыргызстандын ичиндеги мафия эмес да, бул дүйнөлүк мафия болчу да. Ал жерде экологиялык катастрофа, ал жерде финансылык мыйзам бузуулар, акча уурдамайлар, жанагы көмүр менен аралаштырып, көмүрдүн гүлү менен аралаштырып кетип, алтынды аяктан алып чыгып кеткен учурлардын баардыгын айтып берипсиз, көрдүм. Документалдуу фильмди да көрдүм. Ал өзүнчө эле журналисттик иликтөө сыяктуу болуптур. Анан депутаттар, коллегаларыңыз окуй, укмуш болгон турбайбы, өлгөн турбайбы, Кумтөрдү алалы деп эле баары ызылдап атышыптыр. 80ден ашык депутат суроо берип жазып. Тескери кетиптирби баары. Анан эле жоош берүүгө келгенде болбой, ошол комиссиянын корутундусу жактырылбай, анан кайра иликтесинде анан өкмөттүк комиссия түзүлдү. Анан ошентип Кумтөр ошол учурда алынбай калды. 3 күн талкууладык. 3 күнбү, 4 күнбү талкууладык. Анан эле биринчи күнү, экинчи күнү менин отчетумду көргөндөн кийин бүт парламенттин депутаттары ала турган болдук. Бир 80% макул болду. Макул болуп, ой, молодец, давай. Алып коелу, Кумтөрдү өзүбүзгө иштетели деп калды. Анан болгон күч аракет жумшап атсак эле, эртең добуш беребиз деген күнү кечтен түштөн кийинден баштап эле акырын күбүр-шүгүр болуп эле бири-бири менен кабинетке болуп отуруп эле мафия уже иштей баштады баягы. Эртеси күнү келип, бүгүн түштөн кийин добуш беребиз кечке маал дегенде эле бузулду баары. Эмне иштеп кетти? Көпчүлүгү бузулду. Эми акча иштеп кетти да бул жерде. Акча иштеди. Бийлик башында тургандар против болуп атса, каршы болуп атса.
Анан тигилер менен бир болуп атса не кылат анан? Бу жактын баарын минтип кичине тыйын алып келип тарата койбосоңор депутаттарга чатак бул ишиңер деди да. Анан келди да анан тескери сүйлөй башташты, мен сразу түшүндүм. Сатылды деп. Менин ата журт партиямдан гана бир 35-36 депутат гана неме болду. За болду, макул болду да, колдоду. Анан Арнамыстан бар, башка, анан майда чүйдө ошо депутаттар бар, башка фракциялардан. Калганы бүт бардыгы тең алчусын алды дагы добушка келгенде против добуш берип койду. Сүйлөгөндөрүн көрсөңүз микрофондо эле алардын сөзүн угуп отуруп ыйлабай тургандайсың да. Бирок берген добушу такыр тескери болду. Анан жана жиним келип чыгып турган трибунадан кыйкырганым ошода. Бетиңер барбай, ушинтип кантип ушуган добуш бердиңер, против добуш бердиңер. Элдин рызкысын талап кетип атса, Кыргызстандын байлыгын алып кетип атса, баарыңар жакшы сүйлөп туруп анан берген добушуңар ушул деп туруп. Анан ал добуш ачык болчу. Мен бүт чыгарып алгам, азыр ким кандай добуш бергени архив, менде тарых болуп архивде турат. Анан азыртпай эле ошол саясий кризис болду Кумтөр маселеси боюнча. Сиз бир нече айдан кийин тарапташтарыңыз менен камалып кеттиңиз. Сиз, Камчыбек Ташиев, Талант Мамутов жана башка саясатчылар. Анан түрмөдөн дагы ошо Кумтөрдү алыш керек деп билдирүүлөр таратып жүрдүңүз. Муну тарапташтарыңыз жеткирип атышты. Анан күтүлүшсүз жерден күтүүсүз болду да, ал жерде сиздерди актап жиберишти бир жылдан кийин. Анан дагы күрөшүп жүрүп, анан бирок чет өлкөгө чыгып кеттиңиз мандатты алгандан кийин. Эми ал мындай болду. Ошону менен биз каникулга тарап кеттик. Бул июнь айында каралган иш болчу. Анан июль-август каникулга тарайт эмеспи парламент. Каникулга тарап кеттик, 2 ай эс алып келдик. Андан кийин келип, анан кайра эле баягыны көтөрө баштадым. Кумтөрдү туура эмес добуш бердиңер. Кайра карайлык, келгиле алалык эми муну. Эми ушинтип 1 миллиондон ашык элибиз тентип жүрсө, үй жайы жок, же жери жок, же квартирасы жок. Элибиз начар болсо, пенсия пособие абдан ылдый болсо, келгиле ушундай кылалы деп анан кийин октябрдын 3-үндө анан баягы митинг уюштурбадыкпы. Мен уюштурдум да митингди. Ал митингде эми баягы жерден биз камалып кетебиз деген деле ой жок, революция кылбай эле деген деле ой жок. Уюштуруп анан элге жеткирели дегенбиз. Бир 5,5 миңдей адам келди. Анан кийин баякыларга митингде айттык, бүт материалдарды жайлы тараттык. Анан митингке келгендерге таратып бердик. Мына мондай парламент колдобой койду. Эми кайра караталы, эл журт ар ким өзүңөрдүн шайлаган депутатыңарды айткыла, дегиле деп анан митинг уюштурганда анан камчы досум анан баягы забордон секирип кетип күтүүсүздөн эле да. Анда эч бир ойдо жок эле да. Анан бизди алып барып Кудай берди да. Бийликке тим эле баягы эчтеке таппай аткан бийликке асмандан издегенин жерден таап бердик да. Өзүбүз. Бардык анан камалдык. Ошону менен жаттык. Мени баягы каралай башташты. Мына бул жөн эле популисттик кылып атат. Анан кийин ушундай демагогдук кылып атат. Анан Кумтөрдү алып койсок биз иштете албай калабыз. Кумтөрдүн эсебинен биз пенсия пособия берип атабыз. Эгерде Кумтөрдү алып койсок, Кумтөр токтоп калса пенсия пособияңар берилбей калат мынакей деп пенсионерлерди, пособия алгандардын бардыгын мага каршы коюп койду. Баары эле мени жөк көрөт. Анан Бакиевчи деп эле Бакиевке эле чаптай беришет да. Ошентип анан 9 ай отурдук. 9 ай отургандан кийин анан биринчи соттон 1,5 жылга соттойду. Андан кийин экинчи сот бизди шаардык сот актап жиберди. Актап залдан чыгарып жиберди. 3 күндүн ичинде алып барды дагы, 3 күн эмес, 2 күндүн ичинде документибизди жогорку сотко жеткирди дагы, биздин депутаттык мандатыбызды алып койду. Баягы 2013 жылдары мен түрмөдө жатканда, тигил жетөгүздүктөр чыгып, Түп, Ак Суу бүт көл көтөрүлүп, жетөгүздө ызы чуу болуп, жолду жабышып, анан барган военный машинелерди, автобустарды 1-2 жөн өрттөп, сабап 1-2 жөн ошенткен. Каптагаевди барып туруп барымтага алышып, барымтага деле алган эмес, алып барып машинага отургузуп туруп, бас сен чечкин, айткын Атамбаевка чалгын, Кумтөрдү алсын мамлекетке, алганга макул болсун деп эле отургузушкан да. Ошону барымтага алган, ошонун башында ушул турган деп. Мен чет өлкөдөмүн ал убакта. Чет өлкөдө жүрөм мен. Эгерде караколдо болсом мейли эле камчымды мойнума илип алып тиге баш ийип келет элем. Мен уюштурдум эле ушунду. Анан ошону менен баягы 17-жыл келгенде 4 жыл мурунку ишти ушул уюштурган деп туруп илип туруп эле анан кийин камап койду апарып. Камады 11 жылга соттойду. Сотко, биринчи сотко, экинчи сотко, Верховный сотко чейин Каптагаев келип көрсөтмө берип атты. Ой, мунун тиешеси жок эч кандай. Андай эмес деп. Жок, тиешеси жок десе эле, жок, мунуку бар деп эле. Эми эң негизги жабырлануучу Каптагаев болуп атат да биякта. Ал келип, ай жок буган, жөн эле камабам, эмне кыласыңар? Тапкыландан көрө тетиякта бош эле жүрөт деп аттарын айтып атат.
Баланчаев уюштурган, Түкүнчөев уюштурган аны депчи. Жок, мен алдыда соттойду. Ошо менен 3,5 жыл жатпадым банан. Анан 20-жылы эл алып келди дагы, чыгарып келип туруп, премьерлик тактыны берди биринчи кечке маал. Андан кийин эртеси күндөн баштап анан Сооронбай кетсин, давай ИО президенттикти алсын, бүттү, андан кийин жаңы шайлоо кылалы деди. 10 күн ары болдук, бери болдук. Акыры 10-чу күн дегенде анан Сооронбай Шарипович макул болду, көзү жетти. Мен аны баягындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атып, эми аны отуруп турсун деген тышкы күчтөр да келди. 10 күн жүрдү алардын бардыгы менен сүйлөшүп жүргүзүп атып, анан 10-чу күн дегенде кеттим, маган ИО президент деген макамды алдым. Ошол 16-сы бекен ИО президент деген наамды алдым. 17-си күнү түн ичинде Акылбек Үсөнбекович чакырдым. Анда ылдый жакта баягы өкмөт үйүнүн азыркы эски МИД отурбайбы, ошол жерде отурчу эмес белек. Отурчумун да, анан Камчыбек Кыдыршаевич отурат, Арзыбек Бурханов, Улан Омоканович, мен болуп отургандан кийин Акылбек Үсөнбековичти таап келе дедим. Жарым сааттын ичинде келип калды, анда ал депутат болчу, парламенттин депутаты. Эми баягы Кумтөргө жанакы мен алдыма деди деп суроо берип атпайсызбы? Ошого толук жооп берип атам да, ошого келтам. Анан таап келе десем, таап келди, жарым сааттын ичинде келип калды. Анда ал депутат эле, жогорку кеңештин депутаты. Анан Акылбек Үсөнбекович дедим, сиз дедим, көптөн бери депутатсыз дедим. Кумтөрдү бир эмес бир нече жолу барып текшерип келгенсиз дедим. Турдакын Усубалиев текшергенде да сиз ошол жерде комиссиянын мүчөсү болгонсузбу, же экспертный эме топ болгонсузбу? Билесиз десем, бүт билем деди. Анан айтты, мен 2012-жылы текшергенде менде папка документтер бар дедим. 120 папка бар. Мен сизге ошонун бардыгын берем дедим. Сиз азыр дедим, как депутат катары комиссия түздүк, мына текшерип атабыз деп, Кумтөрдү башташыңыз керек дедим. Кумтөрдү текшерип башташыңыз керек дедим. Анан дедим, сизге түз эле пара беребиз деп чыгат дедим. Ортомчулар чыгат дедим. Алар прямой айтпайт өзлөрү. Сиздин жакын досторго чыгат, туугандарга чыгат, керек болсо өзүңүзгө деле чыгышы мүмкүн, чет өлкөгө чакырышы мүмкүн. Сизге чыгат дедим. Чыкканда дедим, сиз категорически мен албайм, мен Кумтөрдү алабыз мамлекетке деп айтпаңыз дедим. Болду, сүйлөшөбүз. Азыр мен текшерип баштайын, анан аягына жеткенде справкамды жазып бүткөн кезде анан сүйлөшөлү, макул дей бериңиз дедим. Эчтеке айтпаңыз дедим. Билгизбеңиз дедим. Текшере баштаңыз дедим. Бирок дедим, шайлоодон кийин алабыз Кумтөрдү дедим. Сиз азыр текшерип баштаңыз, бир 3 ай 4 ай убакыт кетет, жарым жыл. Анан кийин шайлоодон кийин алабыз. Шайлоого чейин унчукпай туралы дедим. Анткени эми шайлоодо булар миллиардный компания, триллионный компания да булар эми. Сиз ушунда шайлоого чейин алабыз деп айтыштан корктуңузбу? Сиз алтын жок калыптыр деп койдуңуз эле. Мен ошого келатам азыр. Анан кийин ошону айтпаңыз дедим. Анан сразу ошол жерден айттым. Кумтөрдү алгандан кийин дедим, бизде ошол аякта чет өлкөлүктөр башкарып отурганда, бир 10 чакты адам башкарып отурган башкаруучулары болуп. Алардын эмгек акылары айына 300-350 миң доллардан болчу да. Анан кийин айттым, муну Кумтөрдү алгандан кийин улантып кетиш керек, иштеп кетиш керек дедим. Бөлтүрүк деген бар эле дедим. Теңиз бөлтүрүк деген ушу мен. Бирок аны менен көрүшүп деле келем, ошол жашка чыкканы же уга деле мындай угуп жүрөм, бирок мындай жолуга эле келем да. Ошону таап кел, бир жерде иштеп аткан болсо, ошол иштеп аткандай эле эмгек акысын берели. Бош жүргөн болсо андан беш бетер жакшы. Ошону даярдайлы, ага дагы ушундай үчөөбүз секретно сүйлөшөлү аны. Эч кимге айтпа деп анан. Бир кезде макул деди, табам аны деди. Анан кийин кетти ошону менен. Бир жума өткөндөн кийин таап келди. Баягы кабинетке алып келди дедим. Үчөөбүз отуруп алып сүйлөштүк. Эмне кылып атасыз десем, Алматыда элемин, анан мындай дегендей бош эле жүргөн экен да. Ана жакшы болуптур анда. Анда ушундай. Сиз даярданыңыз анда. Кумтөрдү алабыз биз өзүбүзгө. Алабыз дагы. Ага чейин Кумтөрдү алганча чейин сиз унчукпаңыз. Секретте кармаңыз буга. Бирок азыр бизде 3 Кыргызстандын атынан 3 совет директоровтордо мүчө бар экен. Канадада, Центерада. Ошонун бирөөнү алабыз дагы, сизди апарып коебуз дедик. Коем дедим. Барасыз дагы акырын документтерди сууруп чыга бериңиз аяктан. Белгилүү. Анан бизден кимдер акционер экен Кыргызстандан, Эшматпы, Ташматпы, аны дагы изучать этиңиз деп. Анан алмаштырдык да, аны жөнөттүк. Ал жерде бир 3 ай иштеди, 5 ай иштеди, иштеп отурду. Кумтөрдү алгыча чейин. Бирок ага бир да документ беришкен жок. Мен мындай анда-санда бир сурап коюп турдум, берип атабы? Жок, баары эле секрет деп менден жашырат, мен келатканда тим эле шуурашып сүйлөшүп калат, анан болду, эчтеке кылбайт деди. Бир да мындай бир секретный бир документ алып келген жок. Анан шайлоо өттү.
шайлоонун алдында мен эми баягыны билесиңер да айттым да. Кумтөрдү албайбыз, аякта алтын деле калбай калыптыр эми. Кандай иштесе ошондой иштей берсин, кийин рекультивация кылып кетсе болду эми деп койдум. Баарыбыз чалкадан кеттик. Баарыңар чалкадан кеттиңер. Эмпо азаттык базаттыкка Кудай берип салды тим эле силерге. Жаза баштадыңар. Мына бул деген айткан сөзүнөн кайтты, анткени креслого жетип албадыбы бул. Болду дедиңер, бир 10%, 15%, 20%дай мен шайлоочуларымды жоготтум да. Эми маган ишенип турган адамдар дагы уже 50-50 болуп калды. Бул чын эле ушу кечээ күнү эле айтып атты эле, түрмөдө жатты. Ушунчалык азапты көрдү, анан кийин келип албайм деген муну кандай деп. Мен айлам жок. Антип айтышым керек. Антпесем мен азыр алабыз десем, маган бир мени жок кылып ий албаса дагы, Кумтөрдүн баарын талкалап, эртең эч ким иштете албай калгандай кылып, анан таштап кеткен атпайбы. Аяка кайра Кумтөр токтоп калгандан кийин кайра жылдырыш үчүн эле жок дегенде 300 миллион, 500 миллион доллар керек болот дагы. Анан айлам жогон ошону айттым дагы, анан кеттим выборго, шайлоого. Өтүп келдим, Кудай жалгап 80% эл колдоп берди. Анан келгенден кийин Акылбек Үсөнбекович анан бурай баштадым. Тездет эле тездет. Бол, батыраак алабыз. Анан ошентип отуруп, майдын бир 15 бекен, 17 бекен даяр болду. Парламентке бирси күнү киргизип карап, ошол жерден чечим чыгарып алып туруп анан Кумтөрдү тышкы башкарууга алабыз дегенди уже тигилерге жетип калыптыр. Мына карабайсызбы ошо? Бизде кандай мафия утечке кетип калган. Анан алар иштеп аткан электрондук системаларын талкалап, уже баштайт да 2 күн калганда. Ошентип срочно анан кийин батыраак өткөрдүк да, парламенттен бир жумадан карамакпыз. Киргизгиле деп батаак киргизип турган парламент чечет да. Баягы немени кнопкага салып денонсацияны. Анан шак эткизип туруп анан барып басып калдык да. Тышкы эме деп управляющий деп туруп теңиз бөлтүрүктү койдук. Айттым, давай эми дальше улап кеткин эми муну деп. Ага чейин бир 2 ай мурун алтынын чыгарбай баштаганбыз. Тиги кыргыз алтында эмеде жаткан да, тиги Назбанкта, запаста, Кара Балтада жаткан. Бир 500-600 килограмм алтынын. Кудай жалгап аныбызды да сактап калдык. Анан ошону менен анан кийин барды дагы тышкы башкарууга иштеп баштады. Анан тышкы башкарууга баштаганда бир жума барып келди, барды дагы анан бир жумадан кийин келип мага отчетун берди. Анан мен ошол жерден анан айттым анан теңизге, теңиз бөлтүрккө. Теңиз мырза, эми бул жер сизге европалык башкаруу эмес, Канада эмес, же башка өлкө кошун өлкөлөр эмес, жеке фирма эмес. Бул мамлекетке өттү бизге. Анан мамлекет деген 1 сомдун аркасынан кубалап барат. Биякта Кыргызстанда ошондой. Сен баягы мен немецкий башкарам, мен европейский башкарам дебе. Ар бир болтун, ар бир литр селеркага чейин текшер. Алтын, 1 грамм алтын түп-түз келип, афинаждан өтүп, анан Назбанкка, Улуттук банкка баргыча чейин көзөмөлдөшүң керек. Уурдатпашың керек. Өзүң уурдаба, башкалар уурдатпа. Дедим, болду деди, мен таптаза иштеп берем, уурдабайм, мен укмуш башкарып берем деди. Тим эле миллиардный, триллионный компания кылам муну деп. Кетти, мен өзүм билгендеримди да айттым. Селеркадан ушинтип атыпсыңар. Анан ошо менен кетти, башкарып атат. Анан мурда бара калып эле баягы спонсорский деп футболистине деле, улакчысына деле, сурап барганына деле мына мат помощь, спонсорский помощь деп эле бере баштаптыр. Анан аны да айттым. Саган бул менчик фирмаң эмес аны бергидей. Бул өкмөт аркылуу беришиң керек. Бюджетке түшүш керек бардыгы тең, дивидендтин бар. Бербей андай. Сен макул деп кеткен. Маган маалымат келди. Бишкекте бүтүндөй Кыргызстанда 60 сомдон солярка алынып атат, сатылып атат. Кумтөр болсо 80 сомдон алып атыптыр деп. Эми 20 сом ар бир литринен жеп атат деп. Анан дароо эле бөлтүрүктү чакырдым. Кабинетиме келди. Анан айттым, мага ушундай маалымат келип атат. 60 сомдон сатылып атыптыр бүт жакта. Сенде 80 сомдон экен. Ар бир литринен 20 сомдон жеп атыпсыңар. Бу кандай деп? Анткени бул 20 сом деген укмуш чоң акча ар бир литринен. Себеби Кумтөрдө айына 11 000 тонна солярка сарпталат. 11 000 тонна, элестетип атасызбы? Bir айда. Айырмасын өлчөп көргүлө. Анан айтты, жок, сизге деди, калп маалыматтарды берип атат. Калп ал депчи. Анан кийин, макул, текшерип кой дедим. Анан кийин, жок, мен өзүм текшертсем, чындап эле ошондой, баягы кагаздарында. Анан кийин проверка жибергенде анан прокуратура барды дагы таап чыкты бүт барын. Таап чыгып, анан кийин барын камады. Ал жерде бир жалгыз эле бөлтүргө эмес, замдары 5-6 камалды. Камалып анан баягы ущербтин барын төлөп, ошентип анан кийин чыгышты. Андан башка дагы бир кызыгы бар анын. Бизге айтпай, өкмөткө айтпай, жемага айтпай эле Кумтөрдүн офисин, баягы Бишкектеки жана учкунда турат эмеспи, илгертен бери, 30 жылдан бери. Ошону мен көчүрөм башка жака деп туруп,
мыйзамдагы уурунун бир имаратын арендага алат. Арендасы дагы тим эле суммасы аттын башы. Чуть ли бир айына $1 миллион төлөйм деппи, ушундай арендага алыптыр. Аны ремонт кылып туруп, анан аган момундай мебелдерди алып барыптыр. Ал сатып алыптыр. А мебелдеринин өзүнүн эле отурган креслосу $6.000 кресло. Анан кийин тергөө иши башталып, камалып, анан кийин ай сен неге $6.000 кресло сатып аласың? Керек болсо президенттин отурган креслосу бир көп болсо $600 эле кресло. А сен неге сатып алдың десе, берген жообу күлкүмүштүү да. Мен өзүм боюм кичинекей, анан баягы $600 креслодо отурсам көчүгүм сыйгалана берет. Анан ошон үчүн $6.000 кресло сатып алдым деп бере. Ушундай бир кызыктуу немелери болгон да бул кишинин, ушундай бир кызык экен. Анан мына ушундай бир эмелер менен анан кызматтан алынган да бул кеткен. Камалар алдында мага келди дагы, анан кийин мойнуна алды. Мен деди баягы европейский стиль менен башкарып жүрүп эле ошолорго ишенип алыпмын, сиздин айтканыңыз туп-туура чыкты, кечирип коюңуз мен деп. Мен айттым, мен го макул кечире берем как адам катары. Бирок тергөө органдары кечирбейт да сени. Сен төгүшүң керек, ущербтин баарын жабышыңар керек. Мен сага башында айтпадым белем. Сага бул деген тиги европейский компания эмес, сага жеке компанияң эмес. Акчаны үнөмдө, ар бир сомдун аркасынан издеп барат, сурап барат деп айтпадым белем. Сен башын шылкыйтып отурду. Бирок камалып кетти. Камалып кетип, анан кийин ошо баарын баягы төгүп, ошону менен анан кийин бөлтүрүлгөн эмес, бардыгы ошол кызматтан алынды. Анан ал ортодо жанакы баягы жашыруун болуп неме кылып атканда аны эсиме түшө калды азыр. Улукбек премьер-министр. Анан мен баягы кимге айтып, Акылбекке айтып, диги бөлтүрүктү даярдап, аны жанакы совет директоровго жиберип атпайбы? Сен барып иштеп тур, Күмтөрдү алганда чуркап келесиң дагы, тышкы башкаруучу болуп отуруп каласың ал жерге деп. Анан Улукбекке айтам, сен токтом чыгар деп. Бир токтом чыгарыш керек экен, анан комиссия иш баштап, баягы депутаттык комиссия, анан баягы неме кылып, ушундай болуш керек экен эле. Баягын айтып коюп, Улукбекке унутуп калыпмын. Иш менен жүрөм, күнү түнү дебей, мен 4 саат уктап, 20 саат иш үстүндө болдум да, бир 3 жыл катары менен. Азыр деле өзү ошондой. Анан бир күнү эле Акылбек Үсөнбековичти чакырсам эле айтат, эмгиче токтом чыга эле. 2 ай болуп кеткен андан бери. Атанык окуяй деп анан Улукбекти чакырдым. Улукбек келчи. Ал убакта билесиңер да, система өзгөрө элек, башкаруу системасы. Парламент өзүнчө, өкмөт өзүнчө, парламентке баш ийет, президент өзүнчө, мындай бардак система эмес беле аны. Анан эмне болду, сен эмне неме чыгарбай жүрөсүң, токтом. Десем мен Садыр Нуркожоевич анан риск болуп атат, анан эртең диги күчтүү эмелерде эл аралык компанияда анан бизди диги нон грант кылып койсо чет өлкөгө чыга албай калбайбызбы, анан биз диги утулуп калсак анан эме болбойбузбу, диги талкалабайбы бизди алар деп. Туй атаңдын озурайын, кой ата. Андай болсо бир протокол уюштуралы, протокол жазалы, чогулуп туруп баарыбыз бир секретный протокол. Сен коркуп атсаң сенин колуңа, эми аны мен түздөн түз буйрук бере албайм да, анткени ал премьер-министр, система башка, башкаруу системасы. Анан анда чогулалы да дедим, бүт силовой структураны баарыбыз чогулалы, тиешелүүлөрдүн баарын. Анан протоколго кол коюп, мен кол коюп берейин, мен кепилдик берем, мен жоопкерчиликти мойнума алам деп берейин. Деп анан мейли деди. Анан мен биринчиден кол койбодум мына. Мен кепилдикти алам, мен жооп берем Күмтөр боюнча. Эч кимиң жооп бербейсиң башка, мен кепилдик деп. Бир жаңгыл единственный экземпляр деп анан баягы жашыруун деп турган колуна ме деп карматып койдук. Азыр ошо Улукбек Мариповдун сейфинде жатат да, үйүндө диги секретный протокол ошо жерде. Жалгыз экземпляр. Анан күлүп анан кийин ошонун эртеси күнү анан токтом чыгып, анан жанагынтип бат-баттан анан алып койдук да мынакей Күмтөрдү. Күмтөр боюнча акыркы суроом. Күмтөрдөн акыркы эсеп боюнча, ошо сиз бийликке келгенден бери 5 миллиард 100 миллион доллардан ашык жалпы кирешеси болуптур, выручкасы. Ошол эле учурда таза кирешеси 2 миллиард доллардан ашыптыр. Анан мен жакында интернеттен окуп калдым, бирөө Күмтөр биздики болду, бирок менин кашыгым алтын боло элек деп. Кайга кетип атат Күмтөрдүн акчалары? Бу да аябай катуу курс суроо бердиңиз да. Күмтөрдөн эми жылына 1 миллиард доллардын алтыны казылса, анын жарымы өзүнүн расходуна кетет. Эми бекер казылбайт да, жөн асмандан эле түшө калбайт. Жарымына жакыны, кээде жарымынан ашып кетет, эми алгандай, ар кандай эмесине. Анан жарымы болсо таза киреше болот. Таза киреше түшөт да мындай. Бай жарымы расходко кетет деген бул зарплат, пенсия пособиясына, жанакындай налогуна, анан кийин соляркасына, запчасына, аркы беркисине дегендей да.
А калганы таза киреше. Ал мамлекетке түшөт түп Ошо түздө. 2 миллиард доллардан ашыптыр да таптаза киришеси. Анан эми гиктин үйлөрү салынып атат, 2 миллиард эмес 3 миллиард долларга. Бул каяктагы акча деп атасыңар? Мына ушул алтындын акчалары. 500гө жакын, 500дөн ашык бала бакча, мектептер курулду акыркы 5 жылда. Эгер 30 жылда 100 мектеп курган болсо, биз 5 жылда 500 мектеп курдукпу? Бала бакча менен. Көрүп атасызбы же көрбөй элесизби? Сиз айтыңыз. Көрүп атабыз. Көрүп атасыз, ошол менен каяктагы акча? Мына ушул Кумтөрдүн акчасы. 1000 километр, мына былтыр 1,5 километрге чейин чыкканбыз. Быйыл 2000 километр жол басабыз, асфальт басабыз деп атабыз. Жалпы 6,5 километр Бакиевдин деп убагында окудум окшойт. эң көп жол баскан, эң узун жол баскан асфальт. Бакиевдин убагында 250 километр жол басыптыр. Баягы жайкы сезондо баягы, күн жылуулукта. А биз азыр 2000 километр басып атабыз. Каяктагы акча деп атасыз? Мына Кумтөрдүн акчасы. Пенсия пособиялар көтөрүлүп атат. Көтөрдүкпү же көтөргөн жокпузбу? Албетте көтөрүлдү. Мен келгенде 700 сом алчу, жай минимальный пенсия деп. Азыр 7100 алып атабы? Ар бир эң албадым деген пенсионер. Мына жакында октябрдан баштап 8800 алышат. Каяктагы акча? Кумтөрдөн түшкөн пайда. Ушул коррупцияга каршы күрөш катуу темпте жүрдү. Жана акча кайдан Дагы жүрөт. Бул тынымсыз кете берет. Жана акча кайда кетип атат деген суроонун уландысын берейин деп атам. 4 миллиард доллардан ашык түшүптүр отчет боюнча. Кумтөрдөн 2 миллиард таза киреше. Элдер ушу миллиарддарды эсептеп атат, каяка кетип атат депчи. Тыштан алынган карыздар, иштен алынган карыздар, миллиарддар каяка кетип атат деген суроодо. Коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акча кайда кетти? Коррупциядан эми 4 миллиард түшкөн жок, чынын айтыш керек. 300 канча 300 канча миллиард сом деп. Ал эми мен башында эле айттым элем, коррупция менен күрөшүп атканда эле мына 10 миллиард төктүрдүк, анан быйыл 50 миллиард төктүрдүк деп Камчыбек Кыдыршаев досум айтып атканда эле айттым элем. Ай досум, цифралар менен ойнобо. Эртең ошончо чыкпай калса жеп алды деп айтат элдер. Цифралар менен ойнобогун дагы реалдуу түрдө айткын деп. Ал кандай мындай 300 миллиард болуп кеткен. Мисалы, могу ноутбукту конфискация кылып атсаң, бирөөдөн алып атсаң, мисалы Райымдыкын же мыйзамдагы уурнукун же жана кустуруп аткандардын бир квартирасын, мисалы, 100 миң долларлык квартирасын алып атсаң, 300гө баалап туруп эле ала берген да. Аны сен кимге сатасың 300гө? Эгерде рынокто 100 миң доллар турса. Азыр ревизия кылып атат, канча имущество түшкөн, кайра канчага сатылды. Азыр фугиде турган имуществолор толтура, жүздөп саналат, сатылбай тургандар. Ал ошол 1 миллион доллар турса 10 миллионго баалап алып келип алганда анан кийин кайра сата албай калган. Ан үчүн комиссия да түздүргөм өзүнө, канча кылышат. Сен өзүңдүн балдарыңан турган бир 3 баланы фугиге жибер, комиссия болсун ошолор. Аукционго коюп, реальный баасы канча ошончого саткыла. Анан 10 миллион доллар деп отура берсеңер, ал 1 миллион долларлык болсо, анан кантип ким алат аны? Депчи, ал баягы эмес. Бирок коррупциядан эчтеке түшпөдү, анан пайда болбоду деп да айтпайм. Пайда жакшы эле болду. Мектептер салынды, кээ бир жерде ГКМБнын бүт райондорунда эмелерди жаңылады, райондун центр борборлорунда, областтын борборлорунда жаңылады, академия салды, спорт площадкаларды салды, эс алуучу жайларды салды. Ошолордун баары коррупциядан түшкөн акчалар. Пайда берди, бербеди деп айтпайм. Бирок 300 миллиард, 400 миллиард деп анан 4 миллиард доллар деген эми оюнчук акча эмес да. Анча эмес, 4 миллиард доллар эмес. Анча эмес. Булар демек бул дагы жанагы социалдык долбоорлорго кетти. Макул, анда карыз боюнча кийинчерээк берейин. Дагы бир азыр коомчулукта талкуулап аткан суроону берейин. Бир Сырак Кенжебаев деген жаран азыр интернетте чуу салып атат. Дагы толтура видеолор чыгарам деп атат. Ал сиздин агаңыз Сабыр Жапаров менен түшкөн сүрөттөрүн, видеолорун жарыялап, резиденциянын жанында офис деген бар. Бул жерде негизги маселелер чечилет. Кофе айтып койчу. Негизги маселелер чечилет. Сабыр Жапаров бул бажыга таасир этет деп, Кумтөргө таасир этет деген дагы буга чейин сөздөр болгон. Ошондой сөздөрдү таратып атат. Анан сиз буга кандай жооп бересиз? Бул азыр катуу талкууланып атат. Сиз текшертесизби маалыматты? Эми бул маселе боюнча эми мындай анда. Мен жана менин Жапаровдор дегеле бардык чиновниктер өзүбүздүн жеке чөнтөгүбүздү мамлекеттин чөнтөгү менен алмаштырбайбыз. Алмаштырган эмеспиз, эми мындан ары да алмаштырбайбыз. Бул боюнча мен кепилдик бере аламын. Ар бир чиновник айтам мен, айыл өкмөттөн баштап премьер-министрге чейин. Адылбек Алешевди коюп атканда, Акылбек Сөмбековичти коюп атканда ошентип айткан. Казынага тиймей жок. Казына бул ыйык. Тийбегиле, бул элдин акчасы.
бизнес кылгыла, башка жактан тапкыла, бирок тийбегиле деп. Анан кийин ошондон бери карай эле баягы кимде ким казынага кол салса, аларды биз аеосуз камап келатабыз, кустуруп келатабыз, көрүп атасыңар, көрүп атасыңарбы? Албетте. Ошон үчүн коррупцияга каршы күрөш жөнүндө сөз кылбадыкпы? эч качан мындай мамлекеттин эмесине, баягы казынасына же болбосо мамлекетке түшчү акчага эч кимдинге жол бербейбиз урдаганга. Анан эми бул жигиттин айтканын мен деле уктум, көрдүм. Муну мен кабыл алгам башында. Айтты. Мага алып келишкен. Жүргөм деп. Кабыл алгам, кабыл алып анан кийин мындай карасам, эмне сунуш менен келдиң десем, эми жомок, айыл чарбасын жомок кылып ийем деди. Бир 2-3 жылдын ичинде жомок айландырам айыл чарбасын деп. Европейстерим бар, анан голландец, анан итальянец, немистер менен деди. Анан кабыл алдым дагы, анан кийин Бакыт Төрөбаев менен чакырдым да, экөөнү көздөштүрүп койдум. Бакыт ал убакта Бакыт Төрөбаев эле министр, айыл чарба министри. Бакыт, могу жомок кылам деп атат, давай сен ушуну менен иштешип көрчү. Деп эми келген инвестормун деп келгендин бардыгын кабыл алам мен. Кимиси болбосун. Мейли Кытай, орусу, түркү, ким болбосун. Анан тиешелүү адамдарга жиберем. Карагыла могуну, иштешкиле, болсо салгыла депчи. Анан ошентип Бакыт Төрөбаев менен жолуктурамбы? Бакыт Төрөбаев экөө Италияга учуп барыптыр, Германияга учуп барыптыр, анан келди. Европаны бүт кыдырып келди да, анан Бакыт мырза сразу эле айтты. Шеф, бул чота аферист оңдонгөндөй, мунуку жомоктой болуп атат, фантастика өзүнчө эле деп. Анан мен эчтеке нерим жок, болуп турганда деп койдум, ишке ашпаса деп. Эми ал жерден бирөө обязательство алып атпаса, бизди милдеттендирип атпаса айында кабыл алдым, көздөштүрдүм, кетти. Кийинки темага өтсөк, мына азыр экономикага байланыштуу, Орусиядагы кырдаалга байланыштуу, жанагы Ормуз кысыгынын айланасындагы дүйнөдөгү деги эле чыңалган кырдаалга байланыштуу азыр күйүүчү майдын баасы улам өсүп атат да. Бизде мына 100 сомдон 110 сомдон ашып кетти, өкмөт субсидия кылып кармап турат бааны. Ошентсе дагы кыйын болуп баратат күндөн күнгө. Анан бир сурооту болот. Бизде мунайдын аныкталган запасы 100 миллион тоннадан ашык деп маалымат берилди эле, андан башка да бар деп атышат. Эмне үчүн ушул иштетилбей келет? Бизде жунда баштаган бир 10 чакты күйүүчү майды иштетүүчү майдараак алар заводдор бар экен. Эмне үчүн буга чейин ушул күйүүчү май боюнча коопсуздук, көз карандылыктан чыга албай келатабыз? Күйүүчү май боюнча биз эми көз карандыбыз да, билесиңер да. Орусиядан алабыз, 90% Орусиядан алабыз. Газды 100% Орусиядан алабыз. Анан эми бизде эки эле завод иштейт. Бирөө Жунда, аны кытайлар салган завод. Аны да ошо жерин 49 жылга берип, анан завод салдырган убагында. 15 бекен 16 жылдар салынды го. Андан кийин анан түштүктө КПК Жалал Абадта. Ал завод бар, экөө биригип бизди толук камсыздандыра албайт. Нефтини биз Кыргыз нефтегаз казат, ал дагы аз казат. Анан азыр эми ушу Алай тарапта, Баткен тарапта нефтинин запасы чыгып атат деп атат, изилдөөлөр жүрүп атат. Өзүбүзгө жетиштүү нефтинин запасын казсак дагы бул эки завод бизди камсыз кыла албайт 100%. Ошондуктан азыр модернизациясы жүрүп атат, Жунданыкы дагы, КПКныкы да. КПКга биз баш аяк 400 миллион доллардын тегерегинде акча бөлүп, эми 200 биздин мамлекеттен, 200 инвестор тараптан. Модернизация кылгандан кийин 28-жылы ал ошол Евростандарттагы К5 деген бензинди чыгара баштайт. Дизелди качествосы оңолот дегеним да. Ошондо түштүктүн эң жок дегенде 1,5 камсыз кылат азыр ал жак. Бу Жундадагы реконструкция болуп атат. Бияка да бир 500 миллион доллар Кытай тарап бөлгөн экен, Кытайдын Пекин. Аган азыр жүрүп атат. Ал деле 28-жылы бүтөт. Бул дагы модернизация. Бу дагы К5 чыгара баштайт. Евростандарттагы бензинди. Ошондо бул Жунда түндүктүн 1,5 камсыз кылат. Ошондо биздин тияктын 50%, бияктын 50% камсыз болот ба? Калган 50%-ын камсыз кылыш үчүн биз эки завод салышыбыз керек. Бирөөнү Кеминге, экинчисин ушул Ош же Жалал Абадка, жанакы темир жол өтө турган жерге, жакын жерге. Ошондо бизге тияктан Түркмөнстан, Азербайжан, Ирандан алганга, нефт алганга, эгер өзүбүздүкү жетпесе, ошондо жол ачылат да биз. Бияк эми нефтине таап иштетебиз. Ошондо гана биз көз каранды болдук десек болот. Нефтиден, бензинден жана башкадан. Азыр биз толук көз карандуу мамлекетпиз. Мисалы, кече
Ормуз кысыгындагы Иран менен беркилер эме болгондон кийин проблема башталбадыбы? Ооба. Проблема башталганда бүт бардык жакта кымбаттады. Мен эми аттарын атап ойлогон кошул өлкөлөр Казакстандан башкасын айтайын. Бизден 25-30 сомго азыр да кымбат болуп турат. Биз бир баада кармап атабыз, колдон келишинче көтөрүлбөйт. Биз аны субсидировать этип атабыз бюджеттен. Кой 90 бойдон турсун, 89 бойдон турсун, мына калганы 20 сомун биз бюджеттен берели деп жаап атабыз. Электроэнергияны биз субсидировать этип келатпайбызбы? 2 сом 50 тыйын болуп турган болсо, биз 1 сом 37 тыйындан берип атабыз, калганын биз мамлекеттен жаап атабыз. А Казакстан үчүн арзан, Казакстан дагы ошентип субсидировать этет. Анткени нефти, газ өзлөрүнөн чыгат да. Нефтинин стоимосу мисалы 80 сом болгон болсо, булар 60 сомдон сатып атпайбы, 20 сомун булар өкмөттөн жаап коет ошентип. Компанияларга берип коет медеп. Бул аябай чоң акча болуп атат да? Аябай чоң, миллиарддаган акча кетип атат. Ошого чыдап атабыз, 2 миллион башка бааларды дагы өйдө көздөй сүйрөйт да кымбаттатыпчы. Бардык керектөө чубалар, жол кире, аркы берки товарлар, курулуш материалдары, азык түлүктүн баардыгынын баасы көтөрүлөт. Ошондо кандай болот? Дагы кымбатчылык болушу күтүлөбү? Эми биз колдон келишинче, күчүбүз жетишинче ушул баада кармап турганга аракет кылабыз. Ошол жана тамак аш, курулуш материалдары кымбаттап кетпеш үчүн кармаганга аракет кылабыз биз. Өзүбүздөн чыккан электроэнергияны арзан кармап атабыз мына. Элдин баарында 5 сомдон болсо, бизде 1 сом 37 тыйын 1 киловатт. Азыр көчөгө чыгып адамдар менен сүйлөшсөңүз, айта турган негизги сөздүн бири ошо кымбатчылык да. Кымбатчылык. Дүйнө жүзү боюнча кымбатчылык болот. Сизден кандай жол алабыз? Азыр сизди көрүп аткандар кымбатчылык боюнча эмне дейт экен? Кандай болот прогноздор? Жанагы негизги азык түлүктү коопсуз кылып камсыздап бере алышабы бизге? Басым көтөртпөй деген кол кушуруп эле отырган жокпуз. Бизде 9 түрү болсо тамак аштын мисалы, анын 6 түрүн биз өзүбүздөн чыгарганга жетишип калдык. 3 түрү боюнча импорт кылып атабыз, калганын дагы аракет кылабыз. Анан эми эт боюнча дагы мына 500 миллион сом бөлүп бергенбиз. Уйларды бая сатып келип, анан кийин союп, баягы арзан шаардын ичине, Бишкектин ичине, Оштун ичине, Жалал-Абадтагы областтын центрларына, баягы эми көбүнчө эле областтын центрлары, анан Бишкек, Ош жейт детти. Ошолорго арзан кылып 650-700гө чейин кармап тургула деп аны да кылдык. Эми кол кушуруп эле отурган жокпуз да, бизде өкмөт иштеп атат, антимонополия иштеп атат. Айла жок болгон жерде айла жок отурабыз. Атак айла бар жердин бардыгынын жолун таап кармап турганга аракет кылып атабыз. Дагы кыла беребиз мындан кийин. Дагы бир катуу талкуу болуп аткан маселеге келели. Мына жер кодексине өзгөртүүлөр демилгеленди. Ага ылайык ушул ижара маселеси азыр кайра иштелип атат да. Элдер ошондо жер сатылып кетпейби деп чочулашты эле. Сиз жер сатылбайт деп айттыңыз. Эми муну мыйзам дагы кепилдейт. Чет элдиктерге жер сатылбашын. Карап көрсөм, мыйзам долбоорунда алгач 10 жылга ижарага берели. Анан жакшы талаптарды аткарып иштесе, анан да 20, анан 50гө деп 3 фильтр коюлуптур да. Анан бирок муну азыр эле пайда боло калгандай түшүнгөндөр болуп атат. Анткени Садыр Жапар 50 жылга сатып атат деген жердин баарын деп атчабы? Ооба, 50 жылга сатып атат, чет өлкөлүктөргө берип атат. Көлдү саткан атат, көлдүн жерлерин деген пикирлер жайнап кетти. Менин оюмча элдерге маалымат жетпей атат. Сиз түшүндүрүп айтып берсеңиз, азыр жер кодексине киргизилген өзгөрүүлөр кандай иштейт? Жер кодекси баягы 50 жылга берилсин деген. 50 жылга чейин деп койгон, бирок ошон үчүн 49 жылга деп берип жатпайбы? Аскар Акаевдин мезгилинде келе кабыл алынган мыйзам да бул. Ошондо 35 жыл болуп атабы? 35-36 жыл болуп атат, 92-жылы кабыл алынды. 92 жылдан баштап, ошондо 34 жыл болуп атпайбы? Ошондон бери, ошол 92 жылдан бери 49 жылга алган адамдар бар экен бүгүн дагы. Ошол мезгилде. Бирок бир чырпык сайбаптыр. Тескерисинче не кылган дебейсизби? Башка бирөөнө саткан экинчиге, экинчиси үчүнчүсүнө саткан, үчүнчүсү төртүнчүсүнө саткан да. Мына менин жерим бар 49 жылдык, анан 48 жыл калды, 45 жыл калды, анан 35 жыл, 30 жыл калды депчи, түшүндүңүз да? Ооба. Перепродажа бар. Мындайча айтканда, орустар айтканда, воздухтан акча жасашкан да, сата берген да, минтип бири-бирине жүрүп. Бирок бир тал чырпык сайган эмес. Бүгүн да ошондой жерлер бар мынакей. Анан эмне кылдыңар дебейсиңерби? Биз ревизия кылып чыктык бардыгын. Кылгыла давай, карагыла деп, жерлерди карагыла деп эмнеден келип чыкты бул? Бизде республика боюнча айыл өкмөттөрдө, айылдарда
катып жаткан жерлер бар экен, айыл өкмөттөр. 100 гектар, кээ бир айыл өкмөттөрдө 1000 гектарга чейин. Бирөөнү оформить этип берип коет экен 10 жылга, 10 гектар жерди мисалы. А бирок анын учетто жок. Налогун да төлөбөйт, учетто да жок. Короче, башка жерин, мисалы 1000 гектар жери болсо 900 гектар бар бизде деп көргөзүп жүргөн. Ушуну ревизия кылгыла дагы 1 квадрат метр жерди спутниковый карап эле билгедей бололу деп биз азыр инвентаризация жүргүзүп атабыз. Жылдын аягына барып бүтөбүз, болбосо 27-нин ортосуна чейин барып бүт республика боюнча бүтөбүз. Ошондон келип чыгып калды да. Анан канча жер 49 жылга берилген деп аны ревизия кылсак, бири-бирине сатып эле кете берген да, баягы көк китепте эле 49 жылдыкты деп. Анан ошондон келип чыкты. Не кылалы деп туруп анан кой, мындай болбойт. Жерди алдыңбы 49 жылга, алсаң сал сен. Сала албасаң кайра өкмөткө өткөрүп бер. Анан башка бирөөгө сатып, ал жерден воздухтан акча жасаба деп туруп анан кийин мыйзамга өзгөртүү киргизип, азыр жөн эле бул сунуш. Биринчи 10 жылга берели, 10 жылда салса, мисалы завод салам, фабрика салам, логистика салам, же болбосо бир 5 жылдыздуу отель салам десе, 10 жылда баштасын, 1 жылдан кийин баштасын, 10 жылга берели дагы, жакшы салат экен деп туруп 25 жыл узарталы. Дагы салса, анан кийин 49 жылга мынакей, эми сен колдоно бер бир жерди, мына сал. Деп ушинтели деп атабыз да. Жанагындай биздин эле кыргыздар ал, иностранецтер саткан эмес антип. 49 жылга алып алган биринчи, экинчи кишиге эмес. Биздин өзүбүздүн эле кыргыздардын жарандары эле. Ушинтип сатып жүргөн да. Анан ошону жок кылыш үчүн биз баягы мындай мамлекет күтүп отура бербеш керек да 35 жыл. Туурабы же туура эмеспи? Албетте иштеш керек. Завод фабрика салам деп алдыңбы, сал. 35 жыл мамлекетти күттүрбө, элди күттүрбө. Эл талап кылып атат, жашообуз оңолсун, рабочий место түзүп бергиле, тентибейли, өзүбүздүн өлкөбүздү иштейли деп, туурабы? Ооба. Анан сен эле 100 гектар жерди алып 35 жылдан бери бул менин жерим деп, же бир чырпык сайбай кармап отурсаң кандай болот анан? Ошону анан кийин мен киргиздирип атам да өкмөткө. Киргизгиле, жогорку кеңеш келсе карагыла, обсуждать эткиле, анан талкуу кылып алып келгиле мага. Түшүндүңөр да? Албетте. Анан бул жерде бир маселе болуп атат да, айрым бир өлчөмү болот да, ошол ижарага бериле турган жердинчи. Бул жерде кандайдыр бир чен өлчөм болобу? Айрымдар түшүнүп атат да, ошол жердин баардыгын эле кытайлыктар алып коюшу мүмкүн депчи. Мындай бир кыргызстандыктарга мынчасы болуш керек, бул жактыктар мынчасынан ашпашы керек дегендей дагы чен болобу? Кимде ким эгерде алса, мисалы 10 гектар жер алдыңбы, ошол жерге эмне салам дедиң? 100 миллион долларлык бир эс алуучу жай салам дедиң, сен ошол жерге салышың керек. Мейли ким болбосун алып. 49 жылга деп берип атпайбызбы? Ал салды дагы 49 жылга ошо эс алуучу жай кылып иштетип атат. А жерде эмне пайда болот? Кыргызстанга эмне пайда дебейсиңерби? Ал пустой эле, жөн эле жаткан жер. Ал жерде биринчиден рабочий место пайда болот, экинчиден салыктар түшөт, үчүнчүдөн туристтер келет, алардан түшөт, мисалы да. Ооба. Анан ошентип эле мамлекетке ал жерден пайда болуп атпайбы? Анан 100 миллион салып бүткүчө эле сен бир 30 миллион пайда көрүп коесуң мамлекет. Ал салып бүткүчөктү чейин эле. Ал жерде курулуш материалдарын сатып алат, андан салык төлөйт. Анан 12% салык бар, ошентип отуруп бир 25-30%ын сен салып бүткүчө эле пайда көрүп атпайсыңбы? Андан кийин түбөлүк ошо 49 жыл бою мамлекетте калат да, ал иштеп атпайбы, иштеп берип атпайбы? Салык төлөп атпайбы мисалы? Туурабы же туура эмеспи? Жумуш орундары менен камсыз болот. Анан 49 жылдан кийин таштайт да кетет да мисалы. Аны көтөрүп кетпейт да ошол жерде салган нерсесин. Чет өлкөлүк жумушчулар келип иштеп көбөйүп кетишти аябай. Биз иштей албай калдык деп нааразылыктар жазылып атпайбы? Мына ушундан улам айтып атам да. Жок, бул калп сөз. Мына азыр деле жумушчу күчү жетишпей, курулуштарда, тикмечи жерлерде, ошол айрыкча ошо эки тармакта жумушчу күч бүгүн да жетишпей атат мынакей. Жол салуу тармагында дегендей мына. Жетишпей атат. Ошон үчүн Индиядан келип атат, Пакистандан келип атат, мына Кытайлар иштеп жүрөт, кошуна өлкөлөрдөн келип иштеп атпайбы мынакей. Эгерде биздикилер жумушсуз калдык деп эле көчөдө кыйкырып чыккан болсо, келсин жумуш беребиз биз. Курулуш, тигүүчү тармагы, жол салган жана башка жагынан берсек болот. Бирок жумушчу орун десе эле министрдин орду, зам министрдин орду эмес, келип эле бизде Кыргызда ким болосуң десе эле 5-чи класстын окуусунан баштап эле мен президент болом, депутат болом дейт да. Тигүү тармагына, курулуш тармагына, услугага келгиле, жол салганга мына жетишпей атат жумушчу күчтөрү. Ушул тармактарга келгиле. Биздин чет өлкөдө жүргөндөрдүн көбү эле ошол курулуш тармагында да. Анан элдин нааразылыгы кытайлыктар көбөйүп кетти деп атышпайбы? Мен 10 жыл мурдагы статистиканы карап көрсөм, 13 000 квота берилген экен. Ошонун 80%дан кем эмеси кытайлык жарандарга берилип турду. Демек бул мурдатан эле келаткан нерсе экен. Анан азыр мына быйыл 100 000 квота
бөлүнүп атыптыр. Эми адам квота көбөйгөн сайын адамдардын да саны көбөйөт го. Мына ушундан улам тынчсыздануу болуп атабы же ошонун баардыгын эле кытайлыктар болуп атабы? Ал бир эле кытайлар эмес, индустар, пакистанецтер иштеп жүрөт. Кошуна өлкөлөрдөн иштеп жүрөт. Арасында анча-мынча кыргыздар деле бар. Оор жумушка чыдаган кыргыздар иштеп жүрөт мисалы. Мен деле ары бери жолдо жүрүп көрүп атам го эми. Мен бекинип алып эле бир кабинетте отурган жерим жок. Ошон үчүн ошондой да. Анан эми кытайлар десе эле, булар эми баягы Кытай маселесин кимдер качайт этип атат дебесизби? Бул жерде бир тышкы күчтөр бар. Анан ички баягы ичи чаарлар дагы бар да. Бул темир жол бүтпөй калыш керек. Анан могу көпүрө бүтпөй калыш керек. Анан могу жол бүтпөй калыш керек деген. Анан Кытай деп эле Кытай басып кетти, Кытай көбөйүп кетти. Окуй эле Кытай деп. Кытайдан не жамандык көрдүк биз? Мисалы мына Бишкектеги жанакы эле таштанды заводун алалы. Өмүр бою мына 100 жыл десем жаңылышпайм, Бишкек шаары пайда болгондон баштап түтөп жатпадык белек. Туурабы же туура эмеспи? Ооба. Азыр аны түтүндү жоготуп, мусорду жоготуп, таштандыны жоготуп, күйгүзгөндөн тышкары 2 пайда алып атпайбызбы? Анын бир пайдабы, экинчи пайда 30 мегаватт электр энергия берип атпайбы? Тазабы, экологиялык таза нерсени кылып. Ошону сен экөөбүз кура алат белек, айтчы. Кура алат белек, айтчы бир. Мен билбейм. Бир турбасын орното алат белең сен барып туруп ошол жерде. Могу турба могу жерде туруш керек деп. Же эми айтсаңыз эми мен сизге суроо берип атам деп. Мен өндүрүшчү эмесмин да, мен журналистмин. Тил мындай да түрк. Ооба. Иш берсе жок. Ал менин кесибим. Жок да, биз сала албайбыз да аны. Анын системасын да билбейбиз да. Алар келди, 550 Кытай келип туруп салып берди. Анан анын баары кетти да, 5 Кытай калды. Азыр жанакы аппаратта отуруп кантип иштетиш керек экенин биздин кыргыздарга үйрөтүп атат мына. Дагы жарым жыл, 1 жылдан кийин 5 кетет, жалгыз 100% өзүбүз калып башкарып атпайбызбы? Анан жөн эле баягы эптеп эле Кытай менен эки көзү төрт да, бардык мамлекет. Иштесем, ушулардан инвестиция алсам, ушулардын технологиясын алып келип өзүмдүн мамлекетиме курсам деп. Анан биз кошуна туруп, ошону пайдалана албайбызбы? Пайдаланалы да, Кытай менен биздин чек ара бүткөн. 1 квадрат метр талаш жерибиз жок. Эл аралык бир мындай бир маселебиз жок, талаш тартыш. Пайдаланалыбы ошону? Пайдаланалы да. Кытайдан биз 100 жыл артта калып калбадыкпы? Эми эң болбогондо ошо алдыда келаткан бир 20 жылда бир кубалап жетип алалы да, бир 20 жылга чейин. Кытайдан 20 жыл артта калдык деп. Мына кошуна өлкөлөрдөн 10 жыл артта калып калып атпайбызбы? Калып калбадыкпы мынакей? Мына эми телчип чуркап баштадык мынакей. Экономикалык жагынан, башка жагынан, ички тышкы саясаттан дегендей стабилдүүлүк пайда болгону, инвесторлор келип ататындай. А Кытайга жетпей жүрөт башка мамлекеттер. А биз болсок Кытайды чанабыз келип. Темир жол бүтпөй калса, өмүр бою ар бир кыргыз, 7,5 миллион кыргыз болсок, ар бир кыргыз арманда каласыңар. 1000 деген жылдар бою. Эмне үчүн дегенде биз азыр туңгуюк өлкөдө, туюк өлкөдө жашап атабыз. Темир жол бүткөндөн кийин биз транзиттик өлкөгө, дүйнөгө чыгабыз. Темир жол менен биз океанга чыгабыз. Деңизге барабыз мисалы. Акыл эстүү жарандарыбыз андайларга алдырбаш керек. Ошондойлорду угуп көрүп аткан болсоңор, тыйышыңар керек. Себеби дегенде баягы ат башыга логистикалык борбор салабыз дегенде түп көтөрүлүп чыгып, баягы кубалап иштеле го инвесторлорду, Кытайларды. Кытайлар ал жерде дагы жана Эмил Абдыкадыров деген болгон башында ошолор болуп салып баштаганда. Ошолорду кууп ийишкен да. Ал жерге логистикалык борбор түшкөндө 99% кыргыздын пайдасына иштемек экен. 20 миңге жакын жумушчу орун болмок экен. Мен кийин президент болуп келгенден кийин тактадым да, абдан изилдеп көрдүм. Тиш чукулуштан баштап электромобиль чыгарган заводко чейин ошо жерге курулмак экен. Анан мынакей баягы дүрбөлөң салгандардын аркасынан сырткы күчтөргө жетегине кетип калып биздин элдер. Ал заводдон куру калганбыз. Кыргызда жакшы сөз бар го, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот деп. Мына азыр чакырып келтире албай атабыз. Мына ошондой болуп калбашыбыз керек да, могу темир жолду куруп атканда дагы. Темир жолдун курулушуна, аларды куруп аткан Кытайларга кокуй эле кокуй, тигилер басып кетти, кокуй, бунун кереги жок, бизге тигинин кереги жок деп атып, жалпы кыргыз мамлекетинин ушу 7,5 миллиондун элдин убалына калбаш керек жанагындай кыйкырчак бакырчактар. Мына мисал калалы Бедел жолун салып атабыз азыр. 28-29 жылы биз ишке беребиз. Бул 3-чү баягы КПП болот да, Кытай менен. Бизде азыр Эркештан менен Торгарч иштеп атпайбы? Бул 3-чү КПП болот. Бул жол бир эле тарабына 650 километрге жакын кыскарат жол. Ошондо эки тарабы 1200 канча километр болот, туурабы? Бул жолду биз 100% өзүбүз салып атабыз.
өзүбүздүн бюджеттин акчасын төлөп берип атабыз. Жыл сайын төлөп отуруп, ошо бир 5 жылда утулабыз дегенбиз. Булар бизге 3 жылда жолду бүтүрүп бериш керек. Айтайын дегеним, мисалы салыштырып айталы да, мисалы биздин кыргыздар өзүбүз эле салабыз, анан кыргыздар өзүбүз эле минте коюшубуз керек деп атпайбызбы? Инженерлерибиз жок. Мисалы ошо темир жол салып атканда, ушул бедел жолун салганда деле туннелдерди тешиш керек, канча деген көпүрөлөрдү кылыш керек. Эң негизгиси ушул баягы кыйынчылык туннел тешкендерди эме болот экен да, дегиле кыйынчылык келтирет экен. Салыштырып айтайын да, 2021-жылы мен кызматка келерим менен баягы балыкчы Барскон жолун, баягы Кумтөрдүн жолун жаңылап коеюн. Эми ушунча жыл болду, 1 километр жол салышпады, миллиарддаган долларларды чыгарып кетти деп. Анан кийин ошол жолду баягы конкурс уюштуруп баштадым да, ким арзан салып берет деп. Анан ушу China Road соодалашып отуруп, мен 800гө салып берейин деди. Болду, андан ылдый кыла албайм, анткени качествосуна жооп бере албай калам, анда өзүм банкротто болом деп. Анан болуптур деп, анан кийин берели деп атсак, кыргыз компаниялар келди. Баягы жолчулар ассоциациясыбыз деп 13 компания. Башында жанакы Мирлан Исагалиев деген турган ак сакалдар бар, көк сакалдар бар арасында. Ой, бизге азыр сен бирөөгө 800гө берсең деди, алар бизге 600гө субподрядка берет дагы, $200,000 километринен чөнтөгүнө салат алар деп. Пайда көрүп кетет деп. Бизге бериңиз түздөн түз деп. Жанымды койбой бир жума аркаман чуркап туруп алышкандан анан айым чын эле эмеспи, ушуларга берейин. Мына биз жол салып жүрөбүз деди да. Анан чын эле эмеспи деп анан ошолорго бердим анан. Мына 2 жылда бүтүрүшүңөр керек деп. Макул деп алабы? Алып, мына 5 жыл болду, бүгүн да бүтүрө элек. Бүгүн да бүтүрө элек мына. Акыр аягы келип, былтырды ыйлап биз банкрот болгонтабыз, анан солярка кымбаттап кетти, бензин кымбаттап кетти, анан битум кымбаттап кетти деп жолдун жумшала турган материалдар деп. Ыйлап атып, анан өкмөттү жиберип, комиссия түздүрүп, анан баягы 800,000ди көтөрүп бердим, 1,300,000 чейин. Ар бир километринен $500,000 кошуп бердик мына. Эгерде ошол мезгилде мен ошол эле China Road'ка бергенимде, ошол 2022-23 жылы эле бүтүрүп таштамак. Бүтүрүп таштамак, 800 менен бүтүрмөк. Алар менен ошондой деп эсептеп 800дөн бүтүрөсүңөр деп сүйлөшүлүп, ушинтип калганда. Бул ошол эле China Road Корумдудан Балбайга чейин алган. Корумдудан Балбайга чейин. Бир жайда биринчи асфальтын бүтүрдү, мына быйыл экинчисин бүтүрүп тапшырып атат мынакей. 2 жайда тапшырып атат. Биздин 13 жолчуларыбыз, ассоциациясыбыз дегендер мына уже 5-жылга кетти мынакей. Бүтө элек эмдигиче чейин деле. 100 километр жол. Биякта эле ошо бир 80 километр жол, эч айырмасы жок. Кытай маселеси боюнча бир жүйөлүү да чочулоо бар да. Мисалы тышкы карыздын катышында биздин Кытайдан алган карызыбыз көбүрөөк. Анан ушундан улам көз каранды болуп калбайбызбы деген чочулоолор бар да. Мен эми анда бул боюнча как раз бир так маалымат берейинчи, ал үчүн азыр мен данныйларымды ачайын азыр. Так, тышкы карыз, ички карыз, жалпы карыз боюнча. Мисалы мен мына цифралар менен сизге так айтып берейин. 2020-жылга чейин биз $5 миллиард карыз болчубуз. Жалпы карызыбыз, ички тышкы карызыбыз 5 миллиард. Мына мен келгенде 5 миллиард болчу. Ички дүң продукциябызга салыштырмалуу, эми экономист финансисттер билет, сиз деле жакшы билет болушуңуз керек. 70% дагы экономист финансист. Вот тем более мынакей, анда сиз менин жарым сөзүм менен түшүнүшүңүз керек. Ички дүң жыйымга салыштырмалуу продукциябыздын 70%-ын түзчү. 70%-ын түзчү да. Мунун ичинен тышкы карыз $4 миллиард 217 миллион болчу. Ички карызыбыз $708 миллион болчу. Түшүндүңүз, Эми 2026-жылга келели. Жалпы карызыбыз 10 миллиард болду. Ички тышкы карызыбыз 10 миллиард болду. Ички дүң продукциябыздын 37%-ын түзүп калды. Ооба. Көбөйдүбү же ылдыйлап турбу? Ички дүң продукция азыр 22,5 миллиарддан ашык. Жок. Салыштырмалуу да. Мына 2020-жылы 70%-ны түзүп атпайбы? Биздин ички дүң продукциябыздын 70%-ны түзүп атат, карызыбыз. $5 миллиард. Эми 26-жылы 37%-ны түзүп калды. Ылдыйладыбы же көбөйдүбү? Айтыңыз сиз, экономист катары. Ылдыйлады. Ички дүң жыйымга карата ылдыйлады. 10 миллиард эмес, мейли 15-20 болсун, бирок салыштырмалуу ылдыйладыбы? Ички дүң жыйымга карата ылдыйлады. Экономист экенсиз как раз. Ылдыйлады, Эми азыр ага да жетебиз. Мунун ичинен мына тышкы карыз $5 миллиард 200 миллион болду. $5 миллиард 200 миллион. Ички карызыбыз $4 миллиард 800 миллион. Мына ички карызыбыз өсүп атат, биздики тышкы карызыбыз көп деле өскөн жок.
Биздин ички карыз көп. Ток этер жеринен айталы, мына ток этер жерин айтсам, тышкы карыз 1 миллиард долларга гана көтөрүлүптүр. Түшүндүңүз да? 1 миллиард. Мунун баарын биз 1 миллиардты башка Кытайдан алган жокпуз. Муну биз Европа банктарынан алып атабыз, Азия банктарынан алып атабыз, эл аралык каржылык уюмдарынан алып атабыз мынакей. Кытайдан тышкы карыз деп акыркы 5 жылда 1 тыйын алып атпырбыз. 1 тыйын алган жокпуз. Тескерисинче мына 500 миллион долларды жаптык биз. Бая мурун мен келгенде 2020 жылы 1 миллиард 800 миллион Инексим банктан алган карызыбыз бар эмес беле? Мына ошонун 5 жылдын ичинде жаап отуруп 500 миллионго жакын. Эми мен округлять этип айтып атам. 1 миллиард 300 миллион доллардын тегереги тышкы карызыбыз калды Кытайга мынакей. Мунун баарын 2035 жылга чейин толук жаап бүтөбүз. Азыркы алынып жаткан карыздар болсо, мисалы, жана 1 миллиард тышкы карыз деп атканыбыз доллар. Алардын бардыгын биз даректүү жумшап атабыз да. Завод, фабрикаларга же болбосо жанагы камбарата бир кесине. Алар камбарата кеси мисалы өзүн өзү бир 7-8 жылда коруп туруп ишке бергенден кийин өзүн өзү 15 жылда актайт. 12 жылда деп атабыз. 12 жылда өзүн өзү актап, өзү жаап коет. Ал бюджеттен 1 тыйын албайт мисалы. Кыргыз-Кытай темир жолу мисалы айтышы мүмкүн, аны деле салып атпай, ал карыз. Ал карыз эмес, бул коммерческий проект кылганбыз. Мен муну тышкы карызга албайм дегем. Кирбейт. Коммерциялык. Ар ким өзүнүн немесин баягы салган акчасын ошо жерден 35 жылдын ичинде 35 жылбы 25 жылбы актап алат баягыны. Ар ким өзүнүн немесин ошо жерден чыгарып алат салган акчасын. Ушундай дегенбиз. Дагы кайсылар мисалы завод, Бишкектин заводу мисалы 15 жыл бекен 20 жыл иштетет дагы, биз жер эле бердик аларга. Иштетет, өзүнү өзү актап алгандан кийин бизге таштап кетет. Баягы жанагы таштанды иштетчү завод. Өмүр бою бизде калат мисалы. Биздин 100% бизде калат да мына. Мына ушундай долбоорлор ал тышкы карыздарга кирбейт. Биз тышкы карызды кутулуп бүтөбүз 35 жылы Кытайдын алдында. Калган карыздардын бардыгы азыркы алып аткан карыздарды. Завод, фабрика, анан анча-мынча моюнга алыш керек. Бир 15-20% жолдорго жумшалып атат баягы. Жолдорго алып атабыз. Мисалы, могу көлдүн тегерегиндеги жолдор, түштүктө жанагы альтернатива жолго анча-мынча жерден алынып аткан жерлери бар. Эми аны башка проект долбоорлор жөн эле жаап койт да. Тышкы карызды 20 жылга чейин мен ошондо камакта жаттым эле, мен деле интернет карап отуруп алып көрчү элемин. Иймегибизди ыргыталы, шакегибизди чогулталы, сергилерибизди алып барып таштайлы деп калды беле элдер. Ооба. Ошентип калган азыр Тышкы карыз көбөйүп кетти деп чуу салгандардын бири сиз болгонсуз. Ооба. Анткени биздин ички дүң продукциябызга туура келчү эмес. Катышы аз 100%га жакын болуп кеткен. Азыр 37% мисалы. Мен азыр өкмөткө тапшырма койгонмун. Балдар негизи өзү 70%га чейин алсак боло берет. 60 канча пайыз 70%га чейин ички дүң продукцияга чейин. Бирок мен айтып атам, балдар ала берели деп эле 70%га чейин албагыла. Биринчиден даректүү алабыз, экинчиден 50%дан ашырбагыла. Эми мындайынан алып караганда 10 жыл мурдага салыштырмалуу биз азыр чоң каражаттар тууралуу сүйлөп калдык да. 2021 жылдан баштап ички дүң жыйым жылына 8-9%тен 10%ке чейин өстү. Бул өсүү темпи боюнча дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин катарына кирди да Кыргызстан. Анан карап көрсөк, эң жогору өскөндөрдөн бул курулуш тармагы экен. Анан кийин бул кызмат көрсөтүү сектору экен, банк сектору, туризм дегендей. Анан мисалы курулуш бир убакытта токтоп калса, анан кийин башка тейлөө секторда токтоп калса, мындай өзүнөн өзү өсүп, башка товар чыгара турган секторлор өнүгөбү жакын арада 5 10 жылдын ичинде Кыргызстандын экономикалык палитрасы кандай болот? Көп түрдүү болобу? Товар чыгаргандай стабилдүү өсүүнү берип тура турган тармактар болобу бизге? Туура айттыңыз, эми курулуш тармагы токтоп калышы мүмкүн, бирок тейлөө тармагы эч качан токтобойт да. Анткени 7,5 миллион эл бар, 13 миллион турист келип атат, тейлөө тармагы токтобойт. Биз аны да ойлоп атабыз, ошон үчүн мына 100дөгөн заводдорду салып атабыз, жыл сайын. 100 өндүрүш деп, мына быйыл дагы 100 өндүрүш ачабыз. Эгемендүүлүктүн майрамын белгилегенде сентябрдын 12-лери бекен Таласта белгилейбиз. Ошондо баягы жылдагыдай, адаттагыдай эле бир өндүрүштү ачабыз да, калганын бүт баягы онлайн режимге коюп туруп, бир 40-50дөйүн ачабыз, жылдын аягына чейин 100 өндүрүш ачабыз. Өндүрүштөрдү тездетип атабыз, өркүндөтүп атабыз, анан туризм тармагын өркүндөтүп атабыз. Туризм бул ички дүң продукцияга чоң салым бере турган бирден бир тармак да.
эми Ошого экономист айланып болсоңуз келет. жакшы. Ошого Ошого айланып айландырып келатабыз. Мисалы курулуш токтошу мүмкүн, анткени эми курулушту кура берип эми жер деле резина эмес да, чоюлуп эле курула бергендей. Акыры бир күнү токтойт. Ал токтогондон кийин биз туризмден пайда табышыбыз керек, же болбосо жана башка завод фабрикалардан өндүрүштөн Товар пайда табышыбыз өндүрүүдөн. керек. Алтын түгөнөт, көмүр, темир түгөнөт, бирок туризм эч качан түгөнбөйт. Биз ошон үчүн азыртадан ар бир үй бүлө керек болсо, мен турист болсом, ошо туристтин акчасын алам деш керек да, ошого камыныш керек. Эчтекеси жок болсо да бир жакшы боз үйдү тигип алып туруп турист кабыл алыш керек. Жакшы тамагын жасап бериш керек, атын мингизиш керек, тоого чыгарып келиш керек, анан жакшынакай узатып коюш керек. Мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу экинчи кумтөр болот деп айттыңыз сиз. Анын салынган инвестициясын өздөрү төлөп, анан кайсы бир убакытта актагандан кийин анан байда түшө баштайт да. Качантан баштап биз ал жолдон баар таба баштайбыз? 2031-ге салынып бүтсө. Кытай, Кыргызстан темир жолу дагы бул өтө чоң долбоор. Ооба. Бул айрымдарга ошо тышкы күчтөр дейбизби, ички күчтөр дейбизби, жага бербеген долбоор. Мен буга дагы ушу кеңири жооп берип кетейсизге, майдалап. Болобу? Албетте, бул абдан кызык тема. Темир жолду курам деп тиги Союз чачырагандан бери эле Кыргызстан айтып келатабыз, темир жолду курушубуз керек, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курушубуз керек деп эле. Мен 20-жылы президент болуп келдим дагы эле. Дароо эле Кытайдын ошол убактагы элчиси азыр башка болуп калды, алмашып кетти. Чакырдым кабинетиме. Кофе куюп берип экөөбүз отурдук, айттым. Кытай, Кыргызстан темир жолун баштаймын Өзбекстан дедим. Баштайлы, силер адистерди алып келгиле, теосун жасайлы, долбоорун жасайлы. Ким канча акча салат, кел көрөлү, шарты кандай болот, силер финансировать этсеңер кандай болот, канча пайыз менен Өзбекстан менен сүйлөшөлү десем, ал ачык эле айтты. Сиз баштай аласызбы деп. Неге баштай албайм? Мен өзүм территориямда турсам, мен Кыргызстан территориясына өзүм жооп берем. Баштайм мен. Колуңан келеби деп атат да. Колуңан келеби деди да, ачык эле айтты. Анан айтты, жок деди, сиз деди, жалгыз өзүңүз чече албайсыз го. Анткени деди, эгерде Россия каршы болбосо, деди, Россия макул болбосо, биз ал жолго кирише албайбыз деди. Анткени Кытайдын территориясынан да бир 100 километр жол, жаңы жол салыныш керек Торгартка чейин. Анан неге десем, ушундай алар деги анткени Евразиядын территориясы, анан ОДКБга киресиңер силер, анан алар макул дебесе, биз баштай албайбыз деди. Анан таң ошондой беле деп туруп, анан кийин анан мен Владимир Владимировичке анан кийин жумушчу сапары менен кабыл алсын мени дедим. Эртеси эле күнү кабыл алганга макул болду. Анан бул жерден өзүм жалгыз учуп бардым. Учуп барып анан кийин экөөбүз Владимир Владимирович экөөбүз маңдай тескебишинтип бир 35-40 мүнөт отуруп анан ушул темадан аябай катуу талкуулаштык. Акыр аягында анан мен аны ынандырдым. Ошентип отуруп анан ынандырдык. Анткени бул Кытайдын позициясы деле туура, себеп дегенде булар эми гигант мамлекеттер да, дүйнөдөгү держава 3 мамлекет болсо, бирөө Кытай, бирөө Россия, бирөө Америка. Анан бири-бири менен булар эсептешип турбаса да болбойт да. Ошон үчүн анан мага ошондой деп айткандан кийин анан мен Владимир Владимировичке бардым. Анан жарым саат отуруп анан ынандырдым анан. Биз туйук өлкөдө жашап атабыз, ошон үчүн кыйналып атабыз биз азыр. Бул жол ачылса мен кичине мындай бир кенен дем алып калабыз. Аба менен суудай керек болуп атат. Бул деп отуруп анан кийин акыр аягында анан макул кылдым да анан учуп келиптир. Макул кылдым да баштайлы деп анан. Бул жол ошентип башталып кетти. Анан бул жол башталып кетти да. Анан эми бул жолдун бүтпөй калышына башка күчтөр толтура да. Баягы бүтпөй калышына. Анан ошолорду баягы биздин жанакы блогер дейбизби, жанагынтип бакырчак кыйкырчактар дейбизби, ошолорду блогер эместер да жазып атышат. Блогер эместер да алар эми айрымдар көпчүлүгү эми баягы тили кыйын сүйлөгөндөр, алар сырттан ошо каржыланат да. Ошолордукун алып анан качайт этип атат. Кокуй Кытай деп эле. Кытай бүгүн болот, бүгүн бүт долбоор бүткөндөн кийин кетет, бир да Кытай калбайт. Ошон үчүн Кытай темасын жөн эле качайт этип, ушу бир чоң мега долбоорлор, кылымдык долбоорлор, кылымдык эмес, 1000 жылдык долбоорлор. Бул жолду биз жөн эле темир жол дебешибиз керек. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деп. Бул жибек жолу дешибиз керек. Улуу жибек жолу. Жаңыртылган улуу жибек жолу деп койсок болот. Ошон үчүн 1000 деген жылдар бул бизге керек. Бул Кытайга керек эмес, бул Өзбекстанга же бул башка Европа, Америкага эмес, бизге керек, Кыргызстанга. Бул жол иштеп калса 5 жылдын маселеси экен. Бизди кандай кылып өзгөртөт? Мисалы, мен сизге айтып коеюн, мен экономистмин деп атпаймынбы?
биз окууга тапшырып атканда экономист, юрист деген кесиптер аябай көп болуп, абдан көп юрист, экономист чыкканбыз да. Сиз мына 5-10 жылда Кыргызстандын табиаты өзгөрөт деп айтып атып сүйлөшүп атпайбызбы? Ошондо биз азыркы жаштарга эмне дешибиз керек? Кайсы кесиптерди тандагыла дешибиз керек? Каяка өзгөрөт Кыргызстан? Бул жолу эми кылымдык тема болгондон кийин бизди өзгөртөт да, өзүбүздү өзгөртөт, жашообузду өзгөртөт. Туура айттыңыз. Жана диги экономистпизин деп атпайсызбы? Кайсыл макул кумтөр бүтөт, анан башка түгөнсө, анан эмне кылабыз анан депчи. Мына ушул кумтөрдүн бирөө ушул болот. Транзит болот. Бул транзиттен ары бери өткөндөн эле биз акча алып отуруп, баягы жүктөрдөн эле. Бир жок дегенде эле бир 400-500 миллион доллар таза киреше түшүп калат биздин бюджетке мына. Мына кумтөр түгөнсө, темир көмүрүң түгөнсө, мына ушул жактан аласың. Анан туризмден аласың. Мурда илгери туура айттыңыз, баягы юрист, анан тиги бу деген эле кесиптер, экономист эле өрчүнө ташыргытсаң юристке тиет азыр деле барып. Туурабы же туура эмеспи? Албетте. Азыр туризмге мыкташ керек элдин баары. Туризмди окусун балдар, кантип тозот экен, кантип тиги обслуживание кылса болот экен. Баягы 5 жылдыздуу отелдерде иштеп жүрөт го. Биз мисалы 5 жылдыздуу отелди азыр салып коюп, алып барып туруп, мен моуну тейлегиле десе, бизде тыңгылыктуу тейлеген балдарыбыз жок, кыздарыбыз жок. Анын баары ошо чет өлкөдө, Турцияда жүрөт, Кипрде жүрөт, же башка жактарда жүрөт. Ошон үчүн азыр туризмге неме кылгыла. Келечекте бир 15-20 жылдан кийин баягы азыр ташыргытсаң юристке тийгендей эле ташыргытсаң ошо туризмде тармагында иштегендерге тиет. Ошон үчүн туризмге басым жасашыңар керек. Андан тышкары эми темир жол курулушуна деле керек да кызматкерлер. Мына Кочкорго чейин салдыңыздар, анан дагы бир бутагы Кара Кечеге, андан барып Махмалга жетебиз. Ошондо түндүк түштүккө биз поезд менен да каттап калабыз, туура? Каттайбыз, сөзсүз каттайбыз, Кудай буйрса. Анан мындан алганда биз темир жол туңгуюгунан чыгып атпайбызбы? Эл аралык туңгуюктан дагы, анан ички туңгуюктан да. Ооба, ички туңгуюк биз өлкөбүздү бириктирип атабыз, түндүгү менен түштүгүн бириктирип атабыз. Мындай диги пассажирлар дагы жанагы жүк ташуулар дагы темир жол менен болуп калат. Ошондо азыр жанагы Оштон берки Төө ашууну ашып, анан Бишкекке же Бишкектен дияка кетип атпайбы машиналар? Бүт грузовойлор токтойт да, Бишкектен сразу эле поезд жолго жүктөп эле бияк менен жөнөтөт. Ош Жалал Абадка келген товарды түз эле бияка жөнөтөт. Ошондо биз туңгуюктан да чыгабыз, туюк мамлекеттен да чыгабыз. Ишкерлик кылуу жеңилдейт, товар жүгүртүү арзандайт, жол кире арзандайт деген оюм да. Бардык жагына бул жакшы жагын алып келип берет. Анан бирок курулушу. Мен темир жолуна кайрылып маалымат ала албадым, азырынча даяр эмес окшойт. Теболсо ошол Махмалга чейинки жол сиз 35-жылга чейин курулат дегенде айттыңыз. Өзүбүз салабызбы, же инвестиция тартабызбы, же кандай кылабыз? Эми мындай биз эгерде өзүбүз салсак, бир 35-жылга чейин барат. 35-37 да бир 10 жыл салабыз. Эгерде инвестиция таап калсак, акча булагын таап калсак, эми аяка да чоң акча керек да. $1 миллиард тегерегинде болсо керек деп ойлойм. Мен болжол менен айтып атам. Анда ошол 32-35-жылга чейин бүтөбүз. Эгерде өзүбүздүн күчүбүз менен улантып кете берсек, Кара Кечеге жетебиз, андан ары Махмалга чейин ушу бир 10 жылда жетебиз. Антсе да болчу да, бул 62 километр 4 жылда салынды да. Бирок колдон келсе, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бүтүп ишке кирип кеткенде биз Махмалга жетип калсак жакшы болот эле да. Ошонун жолун издеп атабыз. Азыр эгерде инвестиция тапсак, баягы инвесторлор тапсак, анда тездетебиз, күнү-түнү дебей иштетебиз, акчаны убагы менен төлөп турабыз. Анда ошо 31-32 жылга чейин темир жол бүткөндө, анда биз кошулуп калабыз. Жок, таппасак, анда өзүбүздүн күчүбүз менен кылдырап кете беребиз. 4 жылда 62 километрин жасасак, дагы бир 10 жылда калганын бүтүрүп Махмалга жетебиз. Анткени Кара Кечеге чейин оңой эле жетсек болот өз күчүбүз менен. Андан ары баягы көпүрөлөрдү салыш керек, анан туннелдерди казышыбыз керек, тешишибиз керек. Ошол аябай чоң акча туннелдерге кетип калат экен да. Көпүрөгө деле көп акча талап кылынбайт экен. Мындай түз жерге андан аз. Мисалы түз жерди деле мына биз $1 миллион жетпеген акча менен $955,000 менен 1 километрин салдык да мына. Биз конкурс жарыялап, жана тендер уюштурганда 5 миллион, 6 миллиондон салабыз 1 километрин деп келген. Анан бизе кой өз күчүбүз менен салып кете берели деп салып, жыйынтыгында мына 1 километрин ошо 64 километрди $64 миллион менен салып койдук мына болгон. Кыргыздар Исхак Разаковду аябай жакшы көрүп, Разаков дешет. Эмнеге десе, ал кишинин тушунда көп нерселер ишке ашырылган экен. Анын ичинде ошол темир жол салынган экен да. Анан ошондон бери
мына эң алгачкы темир жол бүттү да жакында. Эмне үчүн салынбай келди? Бул экономикалык кызыкчылык болуп атса, эмнеге темир жол салынбай келди? Сиздин оюңузча. Эми жеке кызыкчылык, коррупция, баягы уурда маай ошондой эле го. Эптеп эле күн өткөрүп, баягы мөөнөт өтүп кетсе болду, болбой. Болбосо мурда деле ушинтип баштаса болот эле да. Туурабы? Болот беле баштаса. Ошону айтып атпаймынбы? Биз кечип атабыз да. Анткени туйук өлкөдө жашап атсак, бир жака дүйнөгө чыгайын десең, бир эки өлкөнү басып араң чыксаң, анан чыгарбай койгондагы моменттер бар дегендей жаап койгон убактар. Мисалы Өзбекстан 90-жылдардан бери эле 1200 километр жол салыптыр. Темир жол. Биздики тескерисинче 45 километр жолубуз кыскарып кеткен. Баягы шпалдарды алып, уурдап, анан кийин рельстерди алып, башка жеке компаниялар барып, нефти база куруп алган же бир башка нелерди куруп алган. Наоборот, кыскарып кеткен бизде 45 километрге. Союздан калган темир жолубуз. Биз азыр кайра жаңылап, мына 65 километрин куруп койдук. Эми дагы бир коомчулуктун бүйүрүн кызыткан, сиз буга чейин кыскараак эле жооп берип келген суроого келели. Мына УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев менен сиздин жолуңуз 2005-жылы биригиптир. Саясий үзөңгүлөш катары, жакын мамиледе болуп келдиңиздер, депутат катары, саясий тагдырыңыздар бир катары чогуу камалып чыктыңыздар. Үй бүлөлүк катыштагы досуңуз болуп келген. Бирок 2026-жылдын февралынан кийин саясий жагдай өзгөрдү. Сиз ал кишини кызматтан алдыңыз. Бирок ал киши сизди президенттик шайлоодо колдоорун улам-улам айтып келатат. Ушул учурда ал киши ошол мамлекетти жакын жолдор менен басып алууга аракет кылган деген айып менен бир соттон соттолду, экинчи соттон апелляция берди да. Ал киши менен Камчыбек Ташиев менен жеке мамилеңизге келсек адегенде өзгөрдүбү жеке мамилеңиз? Мындай жолукпай, жүз карашпай калдыңыздарбы? Же жолугуп турасыздарбы? Ушу суроого жооп бербей эле койсом болот эле, бирок кайсы суроо болбосун ачык жооп берем дегендей эми берейин. Эмне сурап атат? Эми биз 20 жылдан бери 2005-жылы парламентке депутат болуп келгенден бери таанышып, дос болуп, үймөй катышып, чай ичип келдик. 2020-жылы болсо, баягы түрмөдөн чыгып, бийликке олтургандан кийин аны ошол атайын кызматтын башчысы кылдым. Жакшы 5 жыл жакшы иштеп берди. Бирок бир кемчилиги ушул жакындарын, классташтары дейбизби, группалаштары дейбизби, жакын адамдары дейбизби, ошолорго жакшы көз сала албай калган үчүн, баягы жакшы көзөмөлдөй албай калган үчүн эле баягы кызматтан кетти. Анан анча-мынча баягы кемчиликтери да бар дегендей. Адам болгондон кийин кемчилик болбой койбойт. Баарыбыз эми жаңылабыз. Иштебеген адам жаңылбайт дегендей. Пайгамбар эмеспиз дегендей. Анан эми дос бойдон кала берет, эми анан кызматка алып келем деген планым жок. Кызматка келеби келбейби деп атпайсызбы ошондой. Планым жок. Эми ал эс алыш керек. Балким өткөн кеткенди баягы сарасеп салып, балким ката кетирген моменттерин эстеп өзү деле баягы түшүнөр деп ойлойм да. Анан эми ошол эми кызматка келбейт азырынча. Жалаң эле каталарды кетирди дегенден алыс, мында эмгеги бар. Аны эл деле көрүп турат. Кошумча бар, могу ийгиликтерге жетишкендин кошумчасы бар. Берилген тапшырманы тим эле тездик менен, чагылгандай тездик менен ошол күнү аткарып, ошол күнү кечинде жооп берет. Мен акыркы 2 жылдан бери өзү деле билет, какшап айтып атканмын. Ушинтип эл арасында сөз бар. Жанагылардын, криминалдардын буюмдарынын жарымын төгүп, жарымын менчиктей алып атат деп атат. Кустургандардын жарымын кустуруп, жарымын чөнтөгүнө кустуруп атат. Деп атат десе беле, мен барып текшерип келейинчи деп эле 2 күндөн кийин келип эле анан кагазын алып, мына мен барып служебный астынан таптаза экен деп эле келе берчү. Анан кызматтан алгандан бүт чыккандан кийин анан келип туруп анан башын шылкыйтып, анан айтты. Да мен ката кетирипмин, ошо жагын мен ишенип туруп алыпмын. Сен айткандарыңды ошону мезгилдеме кылсам болмок экен деп. Айттым, кеч болду уже мына. Кызматтан кеткенден кийин демек жолуктуңуздар. Канча жолу жолугуп? 1-2 жолу кабыл алдым, 1-2 жолу кабыл алдым. Ошо жерде бүт кемчиликтерин айттым. Не болду эми, сен көрдүңбү десем, көрдүм деди. Мен ката кетирипмин деди. Контролдобой баягы ишенип жүрө берипмин. Жакындарым ишенип жүрө берипмин. Дигил жанакы Эду эле камакта айткан. Эду анан баланча түкүнчөлөргө ишенип жүрө берипмин.
деп күнөөсүн мойнуна алды, катачылыгын. Ал бирок мына сиз айттыңыз тергөө чечсин деп, биринчи соттон күнөөлүү деп табылып пробация берилди. Эми азыр акталам деп кийинки сотко кайрылды, кийинки инстанцияга азыр жүрүп жатат. Кийинки сот актаса эмне болот? Же сиздин командаңызга кайра кошулушу мүмкүнбү? Сиз ал кишиге дагы деле ишенесизби? Дайыма айтып келатат, колдойм деп. Эми Президенттик шайлоого баруу ниетим жок деп баса белгилеп келатат. Сотко андай чечим чыгарыла, мындай чечим чыгарыла деп биз басым жасабайбыз аларга. Сот кандай чечим чыгарса, ошондой чечим чыгарат да. Эми соттун жыйынтыгын көрө туралы. Ал эми шайлоого барам десе, мен өзүнө деле айтканмын, кызматтан алып аткан күнү. Шайлоого катышам десең, ада жол ачып берейин, мына катыш. Салмагыңды билип аласың. Эки иштен бир иш болуп деп ошондо эле айткан, жок, мен катышпайм, мен сага каршы чыгып шайлоого барбайм деп. Кызматтан ала элек кезде деле айтсам керек эле. Анан кийин колдойм, мен колдоп чыгам командам менен деп жарыя кылды, аны көрдүм. Бирок башында ошондой сөз болду эле, адегенде мен президент болом, андан кийин сага мүмкүнчүлүк берилет. Вообще андай болгон эмес. Ал жанакы достору айтып жүрбөйбү? Анан Кур'ан кармашкан, анан нан тиштешкен деп, мына Кудай төбөдө карап турат, өзү деле калп айтып турат. Эч кандай андай соодалашуу, анан мен болоюн, анан мен дейин. Эми ушунча болду, эми айтайын, эми сен сурап калдың. Мен өзүмдүн планым болгон. 6 жыл отуруп эле, ушу мынакей 2027-жылы мен өзүм шайлоого барбай эле, ушу даяр болуп калса, ушу даяр болуп жакшы иштеп калды, тажрыйба топтоп эми даяр болуп калса, ушул камчы катышса, мен катышпай эле анан камчыны президент кылып коюп, мен эс алууга кетсемби деген менин өзүм планым болгон. Ушул мөөнөттөн кийин. Ушул мөөнөттөн кийин 27-жылы эми январда шайлоо болот да. Ошогон ушундай кылсам деген менин планым болгон. Өзүнө 1 жыл калганда айтканмын. Баягы 1 жыл мурун, баягы кызматтан кетерден, 2 жыл мурун десек болот. 2 жыл, 3 жыл болуп калды ошондой деп. Мен деле эми 4 жыл чет өлкөдө тентидим, 4 жыл түрмөдө чиридим. Эми 6 жыл монтип тиги конвой менен жүргөн сыяктуу эле жүрөмүн. Чачым агарды, мен деле эс алайын, небере чөбөрө бар деген, ошолорго көңүл бурайын деп, эми кептин ачыгы мен ушинтип өзүнө да айтып, даяр болгон, даярдан, айлана тегерегиңди тазала, тарбияла деп ошентип келгенмин. Анан карасам даяр эмес, сотрудниктериң баары тинтип атат. Айлана тегерегиңдин баары асманда жүрөт, учуп алды. Дебем бо 75-тин эмеси боюнча. Ага чейин, каттары боюнча парламенттеги жана 2-ге бөлүп депутаттарды сен бергел генерал тараптасыңбы же бут тараптасыңбы деп баштагандан чакырып алып айтты. Мындай иш болбойт. Элди 2-ге бөлбөш керек. Анан кийин андай түндүк түштүк деп бөлгөндөрдү мен жестко неме кылам, наказать этемин. Эми эл биригип, бир Кыргызстан болуп баратса, анан сен тияктасыңбы же бул тараптасыңбы деген болбойт андай. Мен сени кызматтан алып атам ошон үчүн. Капа болбогун деп туруп анан сен кийинки шайлоого катышам десең, шайлоого шарт түзүп берем деп айткам. Сиз айтып туруп алдыңызбы? Ал киши күтүүсүз болду деген эле. Жок, айтып туруп эле алдым. Айтып өзүнө. Ал эми Германияда жаткан телефондон айтты. Мына момундай болуп атат биякта. Чатак. Парламентти 2-ге бөлүп уже момундай болуп атат. Десем, болду, сенин чечимиң, эч кандай эмем жок. Анан тиги бу деп ошентип анан айтып. Күтүүсүз болду деген, эми күтүүсүз болот да, телефон чалып сен кызматтан кетип атасың деп айтып атсың. Ачык жооп бергениңизге рахмат. Мына Мен жашыра турган эчтекем жок деп атпаймынбы? Сиздин мөөнөтүңүз дагы биринчи мөөнөтүңүз соңуна чыгып келатат. Өзүңүз айткандай оор күндөр өттү, чоң проекттер башталды. Адегенде сизди ар жерге капсула эле салып жүрө берет деп сындап дагы чыгышкандар болду. Анын натыйжасы дагы көрүнүп атат. Деги эле өзүңүз жеке өзүңүз сырттан ар ким кандай баа берет? Өзүңүз кандай баа бересиз? Өзүңүздүн ишиңизге 10дон канча бересиз? Канааттандыңызбы? Мен өзүм баа бере албайм, эл берсин. Албетте мен тим эле идеалдуу иштеп атам, өзүм идеальный адаммын деп айта албайм. Пайгамбар эмеспиз, иштебеген киши жаңылбайт, иштебеген киши кемчилик кетирбейт. Да, иште кемчиликтер бар, жок эмес. Бирок ийгиликтери көбүрөөк болуш керек деп мен өзүм ойлойм. Так мен өзүм баа бере албайм. Эл берсин бааны. Жарайт, анда сиз бериңиз, сиз канча бересиз?
Сиз канча бересиз? Айтыңыз. Мен эми 10дон канча бересиз азыр? Мен сизден бүт республика боюнча жүрүп аткан иштерди көрүп турасыз. Тышкы саясатты көрүп турасыз. Мына сиздиги баягы дүйнөлүк саясатта жүргөн адамсыз. Эми баягы азаттыкта жүрдүңүз дегендей. Америка, Европа канча баа бересиз сиз өзүңүз? Мындай кылалы. Так айтыңыз гана. Жок, буйтабаңыз, ачык айтыңыз деп айтып. Мен журналистмин да. Мен жок, бериңиз да бар. Мен Как гражданин бериңиз да Кыргызстан. Баа берип койсом, анда бул интервьюнун бар баасы кетип калат. Жок, сиз токтоп туруңуз, эми мына токтоп туруңуз азыр. Интервьюга шылтабаңыз. Просто эле как гражданин катары эле бериңизчи, журналист катары эмес. Гражданин катары канча бересиз? 10дон 8 берем. 8? Жакшы экен. Рахмат. Мына болду, бүттү, башка эчтеке. Кемчиликтериңиз да бар албетте. Кемчилик болбой койбойт. Мен иштебей жатып алсам анда кемчилик болбойт. Кемчиликтердин бири катары биз эсептейбиз, бул сиздин ачык айтыңыз. билигиңиздин тушунда ондогон жарандык активисттер, журналисттер, саясатчылар камалды. Атаандаш тараптагы оппозиция деп коебузбу. Анан сөз эркиндиги боюнча рейтингтерден артка кеттик. Ушул маселелерди мен айтат элем. Анан артка кылчайып карап, алардын ар биринин тагдыры бар да, сиз да түрмөдө отуруп чыккансыз. Өкүнгөн учурларыңыз болобу ошого? Баягы камалып чыгып аткандарды, журналисттерди айтып атасыз го дейм, блогермин деп баягы неме кылгандарды. Эми ондогон адам. Эми мындай да, бизде кандай десем эми, бизде баягы 30 жылдан бери парламентте элеп алып отургандар болду, микрофонго чыгып эле кыйкыра берет, Акаев касыла берет, Бакиев касыла берет, андан Атамбаев касылды, Жээнбеков кадыл асылып жүрдү. Анан баягы илгери интернет жок мезгилдерде биз телевизор көрчү эмес белек, жалаң эле. Азаттыкты көрчү элек, укчу элек, анан телевизор көрчү элек, анан мен деле ошо жаш кезимде отуруп алып эле, могул молодец экен баланча. Акаевка монтип айтып салды. Ой, тигиге тигинтип айтып салды деп мен да кызыкчумун. Анан мен да ошолордой болгум келип эле ушинтип умтулчумун да. Анан көрсөм мен 2005-жылы келип туруп, баягы казандын ичинен кайнай баштагандан кийин көрдүм да, атаң озурайын. Кээ бирөө бул популисттик кылып эле демагогия менен эле заниматься ете берет турбайбы деп ошондо билдим да. Мен өзүм саясатка барып, казандын ичине кайнап атканын билдим. Жана камалып чыкты деген айрым журналисттер, көбүнчө блогерлер чыгып алып, ошолорду туурайбыз деп эле баягы чыгып алгандар болду да. Ошолорду туурайбыз деп эле чыгып алып эле тигини деле тартат, муну деле тартат, анан кыйкыра берет жөн эле чыгып алып көчөгө чыгып алып эле. Кокуй эле кокуй, бул туура эмес, тиги туура эмес. Ошентип кыйкырып. Анткени ошолордон үлгү алышты да ошолор. Үлгү алып, анан кийин система баягы түзүлдү да, жооп берчү мыйзамдар өзгөрүлдү, президенттик башкаруу болду, анан мыйзамдарга жоопкерчилик болду да. Эгерде бирөөнүн туура эмес маалымат таратсаң жооп бересиң, бирөөнүн беделине шек келтирсең жооп бересиң деп. Бирок булардын баардыгын эле камай бериш керек беле? Эми көбүнчөсү эле чыкты го, эми камалгандар эми баягы бир топ айдан, жылдан ашык отуруп чыгышты. Эми алар эми ошентип баягы туура эмес маалымат тараткандарды камап аткандарын көрдүм. Мен каматкан жокмун да. Мен камабайм да, мисалы мен. Кама деп да айтпаймын. Мыйзам каматат. Тышкы ички иштер органдары, прокуратура, ГКМБ алардын милдети мыйзам боюнча. Сиз президентсиз да, баарынын башында сиз турасыз. Азыр эми айтып берейин. Алардын милдети мыйзам боюнча алар сураш керек андан. Мисалы Эшмат бирдемени айтса, туура эмес маалымат таратып, элди дүрбөтүп, баягындай кылып атса, барып туруп, токто, сеники мунуң туурабы же туура эмеспи? Туура эмес болсо алып барып туруп камап коюш керек, же жоопко тартыш керек, штраф салыш керек, 15 суткага камап коюш керек дегендей. Анан же болбосо камап алып сол эми тартип деген болуш керек да. Эгерде тартип болбосо, мамлекет чачырап кетет. Билесиңер да, тартип жок мамлекет кандай болот? Бардак болот ал. А эгерде тартип болсо, анда күчтүү мамлекет болот. А элдери дагы ошо тартипке үйрөнөт. Үйрөнүш керек. Айрым учурларда эми тартипке чакырыш үчүн деле, сен эмне туура эмес маалымат чыгарып атасың? Дүрбөтүп атасың элди деп туруп деле алып барып бир 5 сутка, 15 суткага камап койгон учурлар болушу мүмкүн. Аны мен барып туруп, сен кама, милиция, же болбосо прокурор кама, же ГКМ кама деп айтпайм да. Мыйзам камайт аны. Мыйзам. А эгерде өзү камабай, унчукпай, былтыйып отурса, эртең мен деле сурайм, же мыйзам деле сурайт да. Бул сенин милдетиң, могуларды сурап коюш чакырып, неге көңүл урбай отурасың буга дейт да. Анан алар мыйзамды окуп алып туруп, кокуй бул менин милдетим деп барып туруп, анан кийин аларды жоопко тартып атат.
сотко берип атат, соттон акталып да чыгып кетип аткандар бар. Мисалы мына кемпир абапчыларды сот 100% актабайды го. Ооба, алар бирок ага чейин бир топ отурушту. Мен мисал катары ырчы, таланттуу Аскат Жетигенди айтат элем. Кудай буйрса, мына август айында анын жаза мөөнөтү өтүп чыгат экен да. Аскаттын ишмердигин карап отурганда ал сиздерди мындайча айтканда сөккөн. Аябай жаман ачуу сөккөн. Ооба, аны уккан ким гана болбосун өз дарегине катуу жини келет. Бирок ошол үчүн камалып кеткен болуп атпайбы ал? Ал эми билбейм, анысын ал сөккөн үчүн мени кимдер гана сөкпөй эле. Бирөөнө көңүл бурган жокмун. Тим койгула деп коем аны. Мага мисалы мен жеке мен эме кыла турган болсо. Анан башка бир призывы болушу мүмкүн, же болбосо бир уюштуруп аткан иши болушу мүмкүн, чакырыгы болушу мүмкүн да. Чыккыла көчөгө, анткиле, минткиле деп эле элди чакырык кылып атса, чакырык үчүн жооп бериш керек да. Туурабы же туура эмеспи? Жооп бериш керек, бирок узакка камалып калды ал жигит. Билбейм, аны канча камалганын билбейм аны. Андан сырткары Каныке Аранова деген бир активист аял бар экен, ал дагы бир топко камалды. Анан 12 жашар кызы бар экен. Мен жок дегенде ушул кызым 14 жашка чыкканга чейин туруп турайын, андан кийин өтөйүн жазамы десе дагы соттор мүмкүнчүлүк бербей аттыр. Негизи мыйзамда мүмкүнчүлүк берет экен. Мисалы Аида Саляновага байланыштуу ошондой болгон. Сиздин ушул иштен кабарыңыз барбы? Жок, мен билбейт экенмин. Балким караштырып көрөрсүз. Сиз Конституциянын гаранты катары. Мен караштырып көрөйүн, азыр мен өзүмө жазып алайынчы азыр. Каныке Аранова. Каныке Аранова дедиңиз. Ал качан камалган экен эле? Бир топ жыл мурда камалыптыр. Россиядан алып келип камалган экен. Анан жогорку сот ошол 12 жаштагы кызым, жалгыз аял экен, 12 жаштагы кызым 14кө чыкканга чейин жаза мөөнөтүмдү жылдыра тургула десе болуптур да. Негизи эле сиз буга чейин бир интервьюңузда мен боорукер адаммын деп айткансыз. Анан карап туруп өкүнгөн учурларыңыз болдубу? Каап жазасы оор болуп калды деп. Сиз окуп атасыз да интернеттен, маалыматтардан. Эми маалыматтарды деле мен акыркы ошо президент болгондон бери көп карай албай калдым. Мурда болсо аябай постоянно карап турчу элем. Анан кийин эми өкүнгөн учурларым мен интернеттен көрүп деле өкүнгөн жерим жок маалыматтардан. Баягы маган жанакы ырайым жазып кайрылышат го. Ошондо карап отуруп, ушул жөн эле соттолуп кетиптир, же болбосо жеңил эле кылмыш экен, оор кылмыш деле эмес экен, ушуга көбүрөөк берип коюптур деп анан жылдарын кыскартып, же болбосо дароо эле чыгарып ийген учурларым бар. Мисалы сиз айттыңыз го, айкөлсүзбү, айкөлмүн деп жүрөсүз деп. Эми мындан артык кандай айкөлдү көргөзүш керек? Эми аттарын атабай эле коеюн. Түрмөдөн чыгардым, макул деп дарыланып кел деп жибердим, башка кылдым, келди, бардыгын кылып бердим мисалы. Анан кичине мындай бир айкөлдүктүн дагы чеги болот да. Айкөлдүк кылган адамды дагы айкөлдүк кылды деп билиш керек да, туурабы? Айкөлдүк кылган адамды, бул жумшак экен, же коркок экен, менден коркту деп билбеш керек. Мен өзүм айкөлмүн, бирок жумшак адаммын, бирок жумшактыгымды баягы коркоктук деп эсептеп албаш керек да. Анан жатып алып анан кийин мына жазда революция кылабыз, күздө революция кылабыз деп көрүнгөндөн акча топтоп, акчап келип алып анан тиге таратып, буга таратып, атып анан өз колу менен өзүнүн жакындарын түрмөгө тыгып алгандар да бар мынакей. Барбы ошондойлор, билесизби? Бар. Билдиңиз ким жөнүндө сөз болуп аткан? Мынакей, мындан артык эмне кылышым керек? Эгер менин ордумда ал киши болгондо же башка киши болгондо түрмөдө чиритмек аны мисалы. Же туура эмес айтамбы? Эми алар дагы сиздин атаандаштарыңыз да, кантсе дагы ошолордун шайлоого катышуусуна жол берилеби? Азыр токтоп туруңуз. Мен аны атаандаш деп эсептебейм. Атаандаш боло да албайт мындайча айтканда. Текеберчилик болбосун, же болбосо мындай мактанычтык болбосун, жөн гана мен эми Кудай үчүн, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн мен бир ушу бир айкөлдүк кылып коеюнчу. Эми аздыр көптүр ушу иштеди эле, эл башкарды эле деген эле мааниде мен ага карыз эмесмин. Мен корко турган эчнекем жок мисалы. Ошентип койсом анан өзүнүн жакынын, бала чакасынын жакындары менен кошуп туруп, өз колу менен түрмөгө тыгып албады. Мен тыккан жокмун аны. Мен камап койгула да деген жокмун аны. Бардыгы немелер фактылар менен турат го. Эми сөз Атамбаевдин бала чакасы жөнүндө болчу. Акыл айтыш керек болчу. Ай балдарым токтогула, койгула окуй, алыңар жетпейт силердин деш керек болчу. Ал убак биздин убак өтүп кетти болду деш керек болчу. Өз жатып алып тияктан муну кылгыла, бул жумада тигини качайт эткиле, тиги жумада тигини качайт эткиле деп атып, өз баласын алып барып түрмөгө тыгып алды. Ага мен күнөөлүмбү? Көрдүңөр да тигине жазда кылабыз, анан күздө кылабыз дегенин уктуңар го. Видеодон. Анын баары турат да эми. Жөн эле реалдуу болгула да мындай. Силер
калыс болушуңар керек да журналисттер. Бир эле тарапты баягы күнөөлөй, экинчи тарапты анализдеп туруп андан суроо берип, андан кийин күнөөлөсөңөр, анда мен күнөөмдү мойнума алат элем. Албетте биз калыстык кылып ал видеолорду дагы чыгардык да. Бул деле боорукерликке киреби же кирбейби? Боорукерликке кирет. Анан ошол жанагы сын боюнча айтып атпаймынбы мен? 8ден 10дон 8 дебедимби? Жана 2нин ичине кире турган нерсе соттордун маселеси. Сот адилеттиги боюнча бизде дагы деле сот адилеттигине ишенбөөчүлүк күч да. Бул сот адилетсиздигин эң башынан өткөргөндөрдүн бири сизсиз. Анан эмне үчүн мындай боло албай атат соттор? Айлыктарын көбөйттүңөр, менимче 500 000 сомго чейин көбөйттүңүздөр. Эмне үчүн соттор адилет болбой атат? Элдер дагы деле соттор ак үйдү карайт дегендей ишеним бар. Соттор ак үйдү карашы мүмкүн, ошо сиз айтып аткан жанагындай саясий маселелер болсо, же болбосо башка маселелер болсо, ал мындай маселелер жалпы республика боюнча каралып аткан иштердин 0,01% эле болушу мүмкүн. Эң негизгиси Бишкекте эле. Анан калган жак боюнча соттордун бардыгына мен айтамын. Сотторду баягы беседа кылып туруп, маектен өткөрүп туруп анан жибересиң да. Ар бирин айтып атам. Мына эмгек акыңарды көбөйтүп берип атабыз, үйүңөрдү чечебиз, машинеңерди чечип беребиз, силер 5-10 тыйынга кызыкпагыла деп. Эгерде кимде ким мыйзамсыз, адилетсиз чечим чыгарса, өз керт башың менен жооп бересиң деп атабыз. Эми пендечилик кылып эме кылып атышы мүмкүн, эми анча-мынча туура эмес чечим чыгарып коюп атышы мүмкүн, адилетсиз. Анча-мынча парала койгондорун кармап атабыз. Бирок мен 100% ишенимди айта аламын. 2020-жылга чейинки соттор менен азыркы соттордун айырмасы асман менен жердей. Да, кемчиликтер бар. Бирок бир элдин ишеними, мисалы райондордо, кичи шаарларда, облустарда, анан Бишкек жогорку соттордо мурдагыга караганда, мурда мисалы 20% ишенич бар болсо, азыр бир 70-80% ишенич бар. Ошол сиз атап өткөн саясий иштерде да действительно карап коюшу мүмкүн. Муну эмне кылам деп. Демек, ак үйдөн да кандай бир нускама болобу ошондо? Жок, нускама деле болбойт. Алар эми соттор баягы мурдатан көнүп алган да ак үй эмне дейт деп. Бирок соттор деле ал туура эмес чечим чыгарып салып аткан жери жок. 100% эле тим эле баарын эле соттоп, оттой аткан. Мисалы, бир мисал алайын да. Жана айттым го, бир Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында бир маңкурттар деген сыяктуу. Тыштан же болбосо иштен бирөөдөн каржыланат дагы эле, анан унутуп эле кете берет бир мындай бир кокуй эле кокуй, тигиндей мындай деп анан чакырыктарды кылат, чыккыла көчөгө, анткиле, минткиле, митингке келгиле деп эле ошонто бергендерди анан соттобой, сот эмне кылат анан? Кокуй муну деле актап ийейин десе, анда мыйзам иштебей калат эртең. Тартип жок болуп калат да. Кандай болот анан? Сөз эркиндиги жок эле деп бакырат. Сөз эркиндиги бардыгы эле ачык эле айтып атпайбы? Бирок сен калпайтпа. Бирөөнү беделине шек келтирбе. Элди дүрбөтүп чакырыкка жөн эле бир болор болбос кумурскадай нерсени пилдей кылып алып туруп чакырык жасаба. Каалаганыңды сүйлөй бер. Эгерде сот акча алып атабы, мына могу сот акча алды деп кыйкырып чык. Ал сотту сразу дароо кызматтан алып туруп камайбыз. Мына могул министр же болбосо прокурор же болбосо могул милиция пара алды же болбосо могул жерден акча жеп алды деп туруп алып келип көрсөт, ачыкка чыгар, аны дагы кызматтан алып камайбыз. Мына сөз эркиндиги деген ушулбу? Анан далили жок эле барып алып эле элди үрбөтүп неме кылып атсаң туура эмес да. Марттын башында сиздин пресс катчыңыз Асқат Алгөзов активисттерге, журналисттерге жана саясатчыларга байланыштуу иштер кайра каралышы мүмкүн деп комментарий тараткан эле. Бул ошо Камчыбек Ташиев кызматтан алынгандан аз өтпөй болуп атат да. Демек, бул маани ошол камоолордун кайсы бир бөлүгүн Камчыбек Ташиев бөлүшөт дегенге жатабы? Жок, андай жатпайт ал эми. Ал башка бир мындай ой менен берсе керек. Мен оккан деле жокмун. Сиздин айтууңуз боюнча кимде ким эгерде кайра каратам дей турган болсо, жаңачылган жагдай деп берсе, кандай гана иш болбосун, ал Камчыбек Ташиевке тиешелүү ишпи, же мага тиешелүү ишпи, же сизге тиешелүү ишпи, эч кандай айырмасы жок. Кайра караганга мыйзам жол берет да. Эгерде ошондой болуп, жаңачылган жагдай деп кайра каратам десе, карата берсин, ким болбосун мейли. Аны именно Камчыбек Ташиевке байлап же болбосо бийликке байлаштын кереги жок. Эми эл аралык тышкы саясат боюнча глобалдык бир темага да кезек берсек, мына аз мурда Кыргызстан Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешине убактылуу 2 жылга мүчө болуп шайланды. Бул тарыхый учур. Себеби Борбор Азиядан буга чейин Казакстан гана болгон экен. Андан кийин мына аз күн мурда эле сиз Чолпон Атада көп өлкө башчыларын кабыл алдыңыз. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун
жаңылбасам 25 жылдык юбилейлик саммит өткөн атат, чоң саммит. Анан дүйнөдө мындай тышкы саясатта өзгөрүүдө, ушундай жаңы кырдаал өзгөрүп турган учурда, геосаясий жаңылуулар болуп турган учурда Кыргызстан өзүн дүйнөлүк картадан каерден көрүп атат, кандай үмүттө көрүп атат? Буга чейин биз глобалдык маселелерге көп аралаша берчү элек да, мындай. Мен эсиңиздерде болсо, архивди көтөрсөңүздөр чыкса керек. Биринчи эле күнү кызматка киришкенинде мен дүйнө жүзүнө жарыя кылганда айткам эле, Кыргызстан эч кимге көз карандысыз мамлекетпиз, өз алдыбызча. Мындан ары көп векторлуу саясат жүргүзөбүз деп. Эсиңиздерде болсо. Ошол айткан сөзүмдү бүгүнкү күнгө чейин, мына уже 6-жылга жакындап баратат, сактап келатамын, мындан ары да сактайбыз. Көп векторлуу саясат жүргүзөбүз, бир мамлекеттин көзүн карап отурбайбыз. Бирок кызматташтыкта биздин союздаштар, стратегиялык өнөктөштөр менен жапжакшынакай мурдакыдай мамиле кыла берет. Ошонун негизинен мына жыйынтыгын көрдүңүздөр, 5 жылдык жыйынтыкта кече жакында бизге жанакы Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешине 2 жылга мүчө болуп шайландык. Бул дагы ошол 5 жылдык тышкы саясатыбыздын жемиши десек болот. Туурабы же туура эмеспи? Албетте, бул тышкы саясатыбыздын жемиши. Бул чоң жеңиш болду. 142 өлкө колдоп берди. 195 өлкөнүн 142си колдоп берди. Биз өттүк. Эми 1 январдан баштап тышкы саясатка, глобалдык саясатка биз Кыргызстан аралаша баштайбыз. 1 январ 2027-тен баштап 2 жыл бою ошол дүйнөдө болуп аткан окуяларга биз аралаша баштайбыз. Мурда өзүңүз айткандай чындап эле өзүбүздүн ички саясатыбызды тыңгылыктуу башкара албай аткан болсок, эми азыр тышкы саясатка да аралашабыз. Бул деген сөз Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлде төбөсү көрүнүп тааныла баштады деген сөз да. Эми алдыда Кудай буйрса 2 жылдын ичинде мындан да жакшы деңгээлге көтөрүлгөнгө, Кыргызстандын жеке кызыкчылыгын көздөгөнгө, андан сырткары ушул согуш болуп аткан өлкөлөрдө калыс туруп бергенге биздин эркибиз да жетет, күчүбүз да жетет. Андан тышкары бизди түйшөлткөн дагы бир маселе бар. Бул глобалдык экологиялык, климаттык коопсуздук маселеси. Кыргызстанда мөңгүлөрдүн ээрип баратышы боюнча түйшөлүүлөр бар. Ушул жаатта Кыргызстан бир ошол чоң трибунадан сунуштарын берип өзгөртүү болобу кандайдыр бир? Бул маселе боюнча мен оондо көтөрүп эле келатпайм. Оонго барган сайын. Могу сентябрда барганда дагы көтөрөбүз. Андан сырткары ушул 2027 жылы, могу келаткан жылы октябрда Бишкек плюс 25 деген биздики экологиялык тоо саммити өтөт. Ошол жерде дагы абдан чоң мындай глобалдуу, масштабтуу иштер каралат, бир топ документтерге кол коюлат, чечимдер кабыл алынат. Бул жагынан биз активдүү иштеп келатабыз. Рахмат. Сиз 27 январга белгиледиңиз президенттик шайлоону. Президенттик шайлоого барасызбы? Барам. Мен жана башындан айтпадымбы. Өзүм дагы бир срокко, дагы бир мөөнөткө барышым керек болуп калды. Барсаңыз атаандаштык шарты кандай болот? Мисалы, эң сизге келишки истеген атаандаштарыңыздын да шайлоого катышышына жол берилеби? Бардыгына жол ачык. Ким барам десе, бара берсин. Орусча айтканда флаг в руки. Эч кимди биз чектебейбиз. Муну диге неме кылып койгула, анан диге буга бүт тоскула же болбосо дебейбиз. Мисалы, шайлоо таптаза өтөт. Мен могу парламенттик шайлоодо жарыялабадым белем, билесиздер да. Ар ким өзүңөрдүн мына шайлоону укугун элге бердик. Мурда элге берилчү эмес. Мурда кагаз менен бюллетень санап туруп, биринчисиникин экинчисине кошуп коюп өткөрүп койчу. Азыр андай жок да, билесиңер да. Ишенесизби таза шайлоо системасына сиз? Техникалык жагынан мен абдан ишендим. 10-15 мүнөттүн ичинде 8де чыгып калат результаты. Ошол сыяктуу эле эми, конечно, парламенттик шайлоону мен жарыялагам, бирок анча-мынча аралашуулар болуп, сен алып кой кандидатураңды, сен бул жерге койбо, тиги жерге кой деген дагы болуптур. Анын баарын билдим мен. Ошол жагынан ишенич болбой атат. Эми парламенттикте кийинкиде андай болбойт. Таптаза болот. Бу президенттикте бир эле округда. Сен алып кой, анан тетиге Баткенге барып кой деген болбойт да. Бир эле округ. Эми муну деле убакыт көрсөтөт, аманчылык болсо көрөсүңөр. Эч кимди чектебейбиз. Бирөөнө буттоспойбуз. Мыйзам кандай болсо ошондой коюп, ар бир кандидат бара берсин. Бара берсин. Мурдакыдай албетте мугалим, жанакы врачтарды колдонуу, анан диги агитацияга диги иштегиле дегенде андай болбойт. Анын убагында биз
иш менен далилдейбиз, аз сөз менен аз мактанбай турайын. Урматтуу президент, сиз ачык суроолорго ачык жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Рахмат, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Эң негизгиси журналисттер калыс болуңуздар. Бир тарапка тартып ийбеңиздер да, эки тарапты тең анализдеп туруп, анан кийин элге жаңылыктарды берип турсаңар, ошондо да эл адашпайт. Экинчи тарапты чыгарайын деп сизге келдим да. Макул. Ишиңиз. Рахмат.